эфире, пожалуйста. Ссылку отправляем. Ну, давай. Пока никого нету. Подождем, да? Ана. Қайдың өзілі әме олғандар. Сверху. Қаншадан болған, е? Көздер ачы жатқы, шіркен. Көз бақпайды алыс қой. О, Жұмагүл, қандайсың алтын қыз? Қандай Жұмагүл? Манай жақшы. Дағы кішіне күліп тұралайым. Біз жаңылы әмеден келдік, вечеринкадан келдік. Билей беріп, секірер бұттары зор қалды. О, чарчадық. Чарчадық, бірақ ошайынса дағы біз ұқтап қалғымыз келген жоқ. Мұндай мүмкіншілікті қолдан шығарбай дедік, біз уже ертең кетеміз. Білнәзе жоқ өз, ем дағы қачан жолғауыз, қачан ұшытып, прямойға чоғы шығауыз, аны құдай білет. Ошаны үшін бүгін азыр бірі-бірімізден соның қылып интервью алалы деп шештік. Қандип директор болып қалды, қандай қылып іштеді деген сияқты соның істерге мотивация бересіз. Қандип келді, да, бияқа? Қандип келді, 3 адам дағы кем? Анар көрді сон. Это Адина, қандайсың алтын қыз? Сіздер келбесеңіздер болбой шындығындачы. Бұл жақта вообще соны кендамдай. Сөзмен айтып біз жеткер албайбыз да, қандай бізде компания сыйлап, қандай бізде мындай урматтағанын сөзмен айтып жеткіру ушунчалык кыйын да. Біз башка жакта деле иштешибиз мүмкүн, ушундай 5 жыл, 10 жыл иштешибиз мүмкүн. Ал эми биз бул жакта 2 жыл эле иштеп, ушундай сый көрүп атабыз. Ал эми мен даже 2 жылга жете элекмин. Даже 2 жыл жете элексизби? Мен уже 2 жылдан ашып калды, бирок мен ишенбей актив болгон жакта эле уже 5 ай өтүп кеткен да, 5-6 ай. Баягы эле новичоктордун сөзү го, акча жок, мен эмне алам, каталог ачып болду, эчтеке жок деген сыяктуу. О, Бакулеже, кандайсыз? Бакулеже келиңиз. Сиз жок, биз баштап атканбыз. Сиз биз кантип баштайбыз. Кандайсыз Бакулеже? Манайыңыз онбу? Мынакей сіздің гүлнаскаңызды, сіздің красавицаңызды эфирге чыгалы деп отуп. Эфирге чыгып атабыз, кеч болсо дагы. Сүйрөп келдим деп коесуң. Ооба, комнатасына жаткан жерден сүйрөп келдим. Басыңыз эле басыңыз. Мен Бакулежеге сөз бергем деп атам. Уктай албадык, не спится. Биз аябай мындай энергияга, мотивацияга толуп келдик. Прям бутубуз түшкөнчө бийледик, жүрдүк. Саат 6-дан бери 5 сааттай жүрдүк. Бирок чарчаган жокпуз, дагы деле бодур болдубуз. Бутумду тарчай. Ошол эмоциялар менен сиздерге беришип коелу деп атабыз. Бул жакта дагы бир кыз эс алып жатат, бул дагы бриллианты, бул да эс алып жүрөт. Просто азыр бутун сунуп, чалкалап жатат, аябай бийлеп алган болчу. Секирип. Үнү бүтүп калган. Ооба, үнү бүтүп калган бакырып. Эфирге кошулуп аткандар, кош келиңиздер, кандайсыздар? Кутманды түнүңүздөр менен барыңыздар. Биз Ысык көлдө карвенден сиздерге прямойго чыгып атабыз. Ушул жерде эс алып жүрөбүз. Барыңыздарга белгилүү болгондой, Фаберлик карвенде эс алып атат. Бүгүн 3-чү күн. Да, бүгүн 3-чү күн. Завтра у нас последний день. Бирок ушунча биз биякта эс алып жүрсөк дагы, эс алып эле кайрадан кетип калбастан, буюрса эртең эс алгандан кийин иштеп кетели деп атабыз. Ушул жака келгендер биз именно бриллианты командасы 3кө бөлүндүк. Биздин биринчи топ эртең Чолпон Атада болот, экинчи топ Караколдо, ал эми 3-чү топ бизде Кочкор жана Нарынга кетип атат. Так что барыңыздар, мындай эфирлерден калбаш керек. Негизи сиздер жашооңуздарды өзгөрткүңүздөр келсе, онлайн башка, ал эми живой мындай офлайн көргөн башка да. Сиздер ошол мындай офлайн көрүп барып, прям жанына туруп, кичине энергиядан алып, мотивацияга толуп
ташып барып иштесеңиздер болот да. А онлайн көрөбүз бардыгыбыз эле. Бирок бизге мындай мотивациясы мындай кечирээк жетет, көбүрөөк ойлонуп калабыз. Чын эле айтып атабы же калп эле видеодо ушинтип койду, калп эле эфирдин аркасында отуруп алып ушинтип сүйлөп койду деген ой пайда болот да. Ал эми сиздер жанында өз көзүңүздөр менен, өз кулагыңыздар менен уксаңыздар, вообще супер болот. Онлайн мындай да, например, бир тамакты реклама кылат, и ар жакта отуруп алып очень вкусно деп жейт го да, они чувствуют, бирок биз только угабыз, көрөбүз да. Онлайн ушундай болот. Ал эми сиздер офлайн бара турган болсоңуздар, ошол тамакты өзүңүздөр жеп аткандай болот. Ошондуктан барышыңыздар керек. Гиндер ушул мен айткан Чолпон Атада, Караколдо, Кочкордо, Нарында отурган болсоңуздар, барышыңыздар керек. Эгерде ошол жерде болбой кала турган болсоңуздар, ар бириңиздердин ошол шаарларда консультанттарыңыздар бар, жибериңиздер барын. Бул сиздер өзүңүздөрдүн консультанттарыңыздарды жолугушууларга жибере турган болсоңуздар, анда сиздердин өскөнүңүздөр ошол болот. Анан бул жерде күндүзү чыкса болбой беле деп бирөөлөр суроо берип атат. Күндүзү чыккан аракет кылдык, бирок чындыгында биз бошогон жокпуз. Биз компания менен келгенде бүттү мындай сааты менен мындай как положено жазылган, убакытыбыз жок болду. Чын айтсак, тияка барабыз, чуркап келип эле кайра кийинип алып, кайра тияка чуркайбыз. Ошентип биз 6-да кеткенбиз вечеринкага. Азыр 11-де бүттү. 11 биз комнатабызга келгенче 11:30 болду. Биз антимитип телефонубузду зарядтап чыкканчакта ушул болуп калды. Ошон үчүн туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Да. Эгер уйкуңуздар келип аткан болсоңуздар, кармабайбыз. Бул эфирди көргүсү келгендер көрсөңүздөр болот. Ал эми көргүсү келбегендерге спокойной ночи. Ооба, жакшы эс алыңыздар. Эртең ойгонуп, көзүңүздөрдү ачып, эфир сакталат. Подписацияны басып коесуз и көрүп алсаңыздар болот, кыйнабайбыз да. Анан көргүсү келгендер көрүңүздөр, сиздерге өтө сонун биз сөздөрдү айталы деп атабыз. Негизинде мен бул компанияга келгениме андай деле көп убакыт болгон жок. Атым Гүлназ, азыркы учурда статусум директор. Менин наставницам Бактыгүл Ураимова. Эфирде көрүп отурат, аябай кубануу менен, мындай сүйүнүү менен, прям суктануу менен карап атат да. Ооба, мен Бактыгүл эжени ушул бизнестеги апам деп айтсам болот. Например, биздин апаларыбыз төрөп, өстүрүп, көзүбүздү мындай ачып, колубуздан кармап, бутубузду бастырат, өстүрүп чоңойтот. И бул бизнесте менин ошол колуман кармап, бутуман бастырган ошол Бактыгүл эженин аркасында өскөнмүн. Эч нерсе билбей келгенмин. Мен кийин перепискаларды окуганда аябай уялганмын. Мне азыр кажется, что мен ушул эле боюнча келип калгандай, бирок мен эч нерсе түшүнбөй келгенмин. Жалгыз келгенмин компанияга. И менде желание болду, иштедим и алып кеттим. Давайте Бактыгүл эже айтсаң, Бактыгүл эже деп коймойсуз, Бактыгүл эже десеңиз. Гүлназ эже эмнелерди жазып Бактыгүл эжени жүзөтүңүз эле, ошону айтып коюңузчу кичине. Мен эмне дечиңиз эле, эмне деп кыйначыңыз эле. Алдап атасың менен дечиңиз эле. Жок, анткени эмесмин. Мен билгем, что бул жерде акча бар экенин, анткени мен келгенден баштап Самаранын видеолорун көрүп баштаганмын. Бактыгүл эже мага жөнөтөт болчу. И мен салыштырат болчумун. Анан өзүмчө дагы кирип YouTube'дан видеолорду көрөт болчумун, издейт болчумун, булар кандай болду экен, чын эле бир эле Самара экен же дагы башкалар бар экен ийгилик жараткан деп башкаларды да көрөт болчумун. Анан мен өзүмө салыштырат болчумун, кайсы жерде окуган экен, кандай адамдар экен, жашоолору кандай экен, канча жашта экен, образованиясы кандай экен дейт болчумун дагы. Анан өзүмө салыштырып, анан мен мындай тыянак чыгарат болчумун да, что булар жасаганды мен деле жасайм. Эгер менде мындай хуже болсо, менде бир чоң мотивация болот эле да. Чем я хуже них, булар менде эмес экен го, булар мага жетпейт экен дегендей болот болчу. Анан менден күчтүүрөөк адамдар боло турган болсо, мен кичине мындай эметет болчумун, коркот болчумун да, бул менден күчтүү экен деп. Бирок ошол адамдардын мен историяларын, интервьюларын көрүп жүрүп өстүм. Бактыгүл эжеге мен любой суроону берет болчумун. Мен биринчи келгенде аябай корконум, эме болгонда заказымды төлөгөнмүн. Эң биринчи заказымды төлөсөм, төлөнбөй калган. Где-то 1 сом, 2 сом жетпей калыптыр. Кана мен акчам кака кетти, эмнеге төлөнбөй калды, эми ушинтип жок болуп кетеби деп аябай кычалат болгонмун. Анан Бактыгүл эже айтты мага, ошол жакта бир кичинекей кошелек бар, ошону басып кой десе, ошол кошелекти таппай койгонмун. Мен мындай аябай наглый новичок болгонмун. Азыр кээ бир новичоктор мындай
көп суроо бербейт да, жүдөтпөйт да. Бир нерсе деп айтып койсоң, ошого макул болуп отуруп калышат. Мен эч нерсеге макул болбойт болчумун. Кайра аркасынан сурай берет болчумун. Бул суроо мен ошого жумушка, ушул бизнеске болгон, компанияга болгон менин кызыгуум болчу. Биринин аркасынан бир нерселер сурай берет элем. Канча көп сиздерде суроо боло турган болсо, значит сиз кызыгып атасыз. Анан ошол суроолорду биз бергенден уялабыз да, бирок менде почему-то андай нерсе болгон эмес. Анткени мага наставницам добро берген болчу. Эмне суроо болсо дагы бересиңдечи. Именно ошол наставнигимдин жолун жолдоп азыр мен дагы консультанттарыма айтамын. Мен 24 саат бою онлайнмын. Кандай суроо болсо дагы жазасыңар, прямой чаласыңар деп айтам. Барына жооп бергенге аракет кыламын. Анан бул жерде кээ бир новичоктордун аябай чоң ошибкасы бар да. Бир нерсени сурайт, бир жолу сурайт, эки жолу сурайт, үч жолу сурайт, анан ойлошот да, бул мени тупой деп ойлойт окшойт. Кайра эле сурай береби деп жооп бербей коет го деп уялат да. Эгерде сиздер сурабай уялып отура берген болсоңуздар, анда эч нерсе билбейсиздер. Билбейсиздер, үйрөнө албайсыздар. Анан бул үйрөнбөгөндөн кийин, билбегенден кийин бул бизнес сиздерге караңгы, кыйынчыл сезилет дагы, анан иштебей коесуздар. Бул жакта суроо келип жатат. Мен келгениме 1,5 жыл болду. Лидерлерди кантип өстүрдүңөр дейт. Баягы эле лично иштештик лидерлер менен. Лидерлерге чалдым. Мен лидерлер менен ушинтип чалышып сүйлөшөмүн. Эмне максаты бар? Эмне максат менен бул компанияга келди? На что она способна? Колунан эмне келет? Деп туруп эле анан ошол жерден максаттарын жаздырамын биринчи, список знакомых жаздырамын, анан ошол список знакомых менен иштейбиз. Сиздей лидер таап алган бакыттуу келечекке өтө мындай повезло болгон экен да. Мындай издеп сизди деле табыш кыйын болсо керек да. Сизди тапкан бактуу келечекке повезло чындыгында. Бактуу келечек. Да. Ошондой анан азыр кандай десем, азыр бул жака келдиңиз, кийинки жылы кандай статуста келейин деген максат койдуңуз? Мен минимум Рубин болуп келейин деп өзүмө сөз бердим. О, браво. Да, прям асманды карап, жылдыздарды карап мен сөз бердим. Минимум буйруса Рубин болуп келемин. Астыма 4 директордун 4-төн тең алып келейим деп ушундай максат койдум. Анан хотя бы бир 10 консультант алып келем, Кудайым буйруса. Мен көргөндү алар дагы көрсүн. Да. Бул жактанчы мындай суктанат экенсиң да. Ушундай жашоонун кызык экенине, ушундай жашоо бар экенине мен ишенбечимин да, кантип эле дечим. Анан бүгүнкү 2 күндөн бери эс алып атсак деле, бүгүнкү вечеринканы мен ушундай жогорку деңгээлде вообще тамактарын көрсөңүздөр мындай оозуңуздар ачылат да. Азыр Инстаграмдын бардык эле фабрикчилердин уже тамактары, козу грилдер вообще жайнап кетти болуш керек да. Мен мынчалык деңгээлде болот деп ойлогон эмесмин да. Бул жерден дагы мындай компаниянын мындай өтө мындай бай экени, компания абдан түптөлүп калганын белгиси да. Толуктап кетсеңиз ошону. Бул жакта тамагы деп калбады, мындай биз эми тамактардын аябай түрү көп да. Мен ошону сиздерге кантип жеткиришти билбей, просто мындай килограмм менен эсептеп атам да. Эртең мененки завтракка, обедке, ужинга где-то бир 150 килограммдай тамак даярдалып атты. Эми бардыгы разный тамактар, там все есть, да, түрлүү тамактар. По чуть-чуть салып эле еще калып калатты да. Бул жердин сервиси мага аябай жакты. Күнүгө тазалап турушат экен номерлерди. Ошол жерде официанттардын дагы мындай кылган мамилелери мага жакты да. Эртең менен барсам, кутман таң, кутман күн, кош келиңиздер, тамагыңыздар таттуу болсун, жакшы барыңыздар, ишиңиздерге ийгилик деп. Мындай сервис даже Бишкекте жок. Өтө сонун экен. Туура айтасыз, барынан дагы тамак ичип, уже тарелкамды каяка коеюн десең, алып кете калайынбы деп монтип колгон жул алышат экен да. Анан жеген жериң дагы таптаза болот экен. Бул жерде бир адам келсе 13 миңден 17 миңге чейин төлөнөт экен акчачы. Мындай обычный мындай жөнөкөй өзүң жаңыз келсең, мисалы мен өзүм келсем, бир күнгө 13 миңден 17 миңге чейин төлөйт экен да. Ошондо мен 3 күндө канча миң сом төлөп калмакмын да. Көрдүңүздөрбү? Еще мени мындай жалгыз келсем, мындай дискотека күтпөйт, сонун фуршеттер күтпөйт, корабль күтпөйт, калгандар алары өзүнчө платный болот да. Ошондуктан дагы бул компанияда иштөө ушунчалык оңой, ушунчалык мындай
суктануу менен мындай сүйүнүү менен иштесеңиздер болот да. Ооба. Продукциялар боюнча кыскача айтып кетсеңиз, негизи компанияга ишенбегендер продукцияга алат, мен продукция эле алып турайынчы дешет го. Ошол кайсыл продукциялары прям мондай көздү ачат да, мындайча айтканда. Адамга прям керек продукциядан бир 3 айтсаңыз. Бардык эле керек. Мен да Фаберликтин продукцияларын бөлүп айта албайм. Анткени бизге 5 колубуз, 5 бутубуз, бардык мүчөбүз керек болгондой эле бардык сиздерге продукциялар керек болот. Барыңар. Биз барыбыз эле башыбызды жуйбуз, витаминдерди принимать этебиз, кийимдерди кийебиз, боенобуз да, өзүбүзгө уход кылабыз. Анан бул жерде биздин ошол күнүмдүк жашообузга керектүү болгон бардык продукциялар бар. Биз эгер ошол продукцияларды Фаберликтен албасак деле базардан, башка супермаркеттерден барып алып жүрөбүз. Вот ошолор деле сиздер болгону Фаберликке алмаштырып коесуздар болду. Фаберликке алмаштырып коюу менен бирге сиздер жөн эле алып жүрө бербестен өзүңүздөр алып колдонуп аткан продукциялардын аркасында эле бизнес кылсаңыздар болот. Сиздерге окшогон канча адамдар бар? Канча адам башын жуйт, канча адам тишин жуйт, канча адам витаминдерди ичет да. Кийимин жуубаган, посудасын жуубаган адам жок да. Илгери биздин энелерибиз айтат эле да, биз деген посудаларды жөн эле ысык сууга эле жууп коет элек дейт. Азыр бир дагы келин жок, жөн эле ысык сууга посуда жууган. Эгер сиздердин посуда моющий средствоңуздар түгөнүп калган болсо, посуда турат ошол жерде. Турабы? Пока сиздер посуда моющий средство сатып келмейинче сиздердин посудаңыздар турат. Купите, анан жуйсуздар посуданы. Ошондуктан ар бирибизге продукция керек, бардык продукциялар керек. Бул жактан азыр бир эже дагы суроо берип кеттир, атын окуй калдым. Лидерлерге кандай тапшырма бересиңер дейт. Кандай тапшырма бересиз лидерлериңизге? Мен лидерлеримеби эми ар кандай болот. Биз сүйлөшөсүң да ошо лидерлерге тапшырма бериш үчүн дагы алар менен жакындан сүйлөшүп туруш керек болот да. Кимге кандай тапшырма бересиз, ошол лидер менен сүйлөшүп атканда эле өзү чыгып калат. Кээ бирөө мүмкүн түшүнбөй жатат. Продукция боюнча билбей жатса, продукция боюнча сабактарга катыш, жоксо продукция боюнча видеолорду көр деп айтам. Эгер иштөө методдорун билбей жаткан болсо, адам каттай албай жаткан болсо, жоксо сунуш жазганды билбей жаткан болсо, мына ошол жаатта видеолорду көр деп айтам. Эгер список знакомых түзө элек болсо, список знакомых түзөт. Негизи баарына эле мен ушуну деп айта албайм. Ошол лидердин өзүнө жараша заданияларды берем, ооба. Азыр кайсыл статустасыңар дейт. Азыр пока директор. Пока директор. Бирок биз келдик бул жака, мен дагы директор, Гүлназ эже да директор. Бирок ушунчалык биз мотивация алдык. Бул жакта иштөө оңой экенине бир мындай дагы мындай ынанып калдым да. Мурда кыйын эле да 3000 балл десем, мен оозум ачылып калды. 3000 балл. 3000 балл канча сом десем. Эсимде наставнигим 300 000 деген, мен новичок болчумун. Ошондо азыр ойлосом 300 000 деп мага бекер айтыптыр дейм да. Сразу мага программага алып киргизип коюптур, 300 000 соода кылсаң сен директор болосуң дегенде, мен 300 000 башы түшүмө да кирбегенге вообще эле мен духум түшүп калганда, мен 300 000 кайдан дегем да. Кантип эле 300 000 мен адам таап келейин, 300 000 сомдук соода кылыш ушунчалык проблемадай мындай сезилген да. Азыр билбейм, вроде бы оп-оңой эле дейсиз да, өзүнөн өзү эле адамдарды алып келип койсоң, түшүндүрүп койсоң, өзүлөрү заказ кетирип, лидерлерим бар болсо жакшы да. Ооба. Дагы сиз көбүнчө адамдарды кайсыл жактан табасыз чындап эле? Кайсы соцсеттерден онлайн иштейсизби же офлайн иштейсизби? Онлайн иштейм, офлайн иштейм. Бизде эми мен Инстаграмдан өзүм келгенмин. Инстаграмдан сунуштарды жазамын, дагы деле жазамын сунуштарды. Инстаграмдан адамдар келип турат, ТикТоктон дагы келген учурлар болгон. Ошол эле лидерлеримдин таныштардын таныштары менен иштейм. Ошол рекомендация деп коет, биз лидерлердин адамдарын алып, анан ошолорго чалып, ошол жактан келгендер болот. Мен лидерлерим каттаган адамдар менен дагы иштешемин. Чаламын, жаңы катталган ар бир консультантка чалганга аракет кыламын. Что чалып, өзүмдү тааныштырып, менин командама жана компанияга келишим менен куттуктаймын, кантип иштеш керек, эмне кылыш керек, ошону айтамын. Анан иштегендер иштеп кетет. Канча проценттен кийин директор болот дейт. Бул жака көбүнчө эле новичоктор кирип алса керек, 23%. 23% директор болосуздар. Сиздер жазсаңыздар, кимдин консультантысыздар, жазып кетсеңиздер, сиздерге жакшы үйрөтпөй жатат окшойт. Биз жакта бул Фаберликте ушунчалык адамды мындай
өзүн ойготот, адамды мындай кайра баштан адам биз төрөлүп мындай чоңоюп өсөбүз да, бирок барып мындай эмне болуп калабыз, мындай думкага түшүп, бир зона комфортага түшүп калабыз да. Ал эми фабрикте эмне кылат? Ошол адамды айтып коңузчу. Кайрадан жаратат. Кайрадан жаратып, прям ичиндеги потенциалын ачып, прям максаттарын ойготуп, бир башкача жашоого алып келет да, мындайча айтканда. Жашоосу кандай болот? До и после болуп өзгөрөт, Да. Тюменден привет дейт. Мы тоже привет передаем. Кубанычтабыз, Тюменден дагы көрүп атышыптыр. Түн болсо дагы биз сүйүнүп калдык. 17 эле адам көрүп жатат, бирок ошентсе деле пусть 17 адамдын жашоосу өзгөрсө да бул эң чоң нерсе болот. Негизи жанакы бир эме болуп тур да. Суунун сыртына аябай көп балыктар чыгып калган экен да. Прям толкунда, толкун келип туруп балыктардын баарын сыртка айдап чыгып салган экен да. Анан бирөө барып, бир балыкты алып, ошол озерого ыргытканда, бирөө аркасынан келип айткан экен да, сен эмне кыласың мунун баарын ыргытып, булар аябай көп экен, жетишпейсиң деген экен да. Дегенде ошол адам айткан экен да, мен баарына жетишпесем да хотя бы бир балыкка жардам бердим депчи. Биз бардыгынын жашоосун оңдой албасак дагы, мынакей ушул жерде отурган 16-17 адамдын жашоосу өзгөргөн болсо, эртең ушул жерде отурган 16 адам статус ача турган болсо, бул өтө чоң көрсөткүч. Туура айтасыз. Биз айтабыз да, мен постоянно командама да айтып келем. Биз бул жерде мындайча айтканда, кайрымдуулук кылып отуруп, башка бирөөнүн жашоосун оңдоп отуруп, өзүбүздүн да жашообузду оңдойбуз дейм да. Чындыгында эле ошондой, Конечно. Биз сунуш айткыла, адамдарды алып келгиле дегендечи, биз мындай болот да, биз ошол өзүбүздүн жумушубузду, биз айлык алыш үчүн, биз өзүш үчүн ошол адамды мындай күч менен барып алып келчи деп болобуз да. Эгерде сиздерде ушундай бир эме болуп аткан болсо, мындай ой болуп аткан болсо, анда сиздер иштей албайсыздар. Сиздер ошол адамга мүмкүнчүлүк берип атасыздар. Сиздер, например, башка адамдарды бул бизнеске чакыруу менен бирге сиздер аларга сулуулук берип атасыздар, жаштык берип атасыздар, байлык берип атасыздар, сонун жашоо берип атасыздар, кең келечек берип атасыздар. Мына ошонун эле сиздер туура түшүнө турган болсоңуздар, анда өтө сонун өсүү болот. И сиздер адамдарга сунуш айтуудан, адамдарды бул жумушка чакыруудан качпайсыздар, коркпой каласыздар. Туура айтты. Бул жактан Санкт-Петербургдан да келип өтүптүр. Санкт-Петербургга салам, кандайсыздар? Компанияда көп эле айтышат да, мисалы, чындап эле акча жок бул жакта дейт да, жаңы келген адамдар көбүнчөсү ошентет да. Сиз жаңы келип жатканда мындай акча бар жок деп мындай ойлондуңуз беле же тупо эле ойлонбой эле мен акчага келдим, иштейм деп эле чечип салдыңыз беле? Жок, сураганмын. Мен сураганмын, мен негизи компанияга акчага келгенмин, ошол учурда мен акча табышым керек деп атканмын. И ошол негизи мындай да, жашоодо биз Алладан эмнени сураган болсок, Алла берет да, бирок мен акча сурадым Алладан. Алла мага деп акчаны төгүп койгон жок, мага ушундай сонун мүмкүнчүлүк берди. Мүмкүнчүлүктү бизге Аллахым күнүгө жиберип турат, ар кандай. Да, ошол эле учурда бизге адамдар себеп болот. И менин ушул компанияга келишиме, ошол акчаны ушул жерде иштеп табышыма ушу бактылуу эже себепчи болду. Аллахыман сурадым, Аллахы бактылуу эжени мага жөнөттү. И мен келип калдым. Барыңыздарга помахать кылып атам. Да, эме бизге көңүл бурбай дебеңиздер, дагы бир жолу кош келдиңиздер. Мен негизи ошол Инстаграмдан сунуш келгенге чейин мен көп сунуштарга мындай точка коет болчумун да. Анткени мага жолдошум айтат болчу, что булар несерьезный депчи. Тянши деген компанияны билебиз, Тяншилер, алар адамдарды чакырганда кадимкидей газеталарга, там жанагындай строкалар болот, телевизордун астында биз көрүп атканда быстрый строка чыгып турат, мына ошол жерлерге реклама беришет. Офисте иштегенге адамдар керек там депчи. И аябай мындай жумуш керек, иштеш керек деген адамдар болот да. Анан
чаласың, анан чалсаң офиске келгиле барсаң өздөрү презентациясын айтат да. Мен жолдошум дагы 1-2 жолу жумуш издеп, анан ошондойго попал, анан аябай эме кылып калганда мен ал жерге сетевойго барган эмесмин, мен серьезный жумуш издеп барсам, ошону предлагать этти деди да. Бирок ал жерде деле иштеп кетсе болот, негизи сетевойдо башында акча болбойт да. Башында 80% иштейсиң, 20% акча аласың, а кийин 20% иштейсиң, 80% айлык аласың. Но ошондо жолдошумдун көңүлү калган болчу да, мага айтат болчу да, булар ушинтип эле чакыра берет, калп эле депчи. Анан менде мындай болгондо, ошентип мени дагы чакырып, анан жөн эле убактымды албасын деп, анан мен ошо сунуштар келгенде мен дагы ушул жерде иштейм деп айтып коет болчумун. Анткени мен билем, бул жакта что 7 касания деген бар да, бир жолу айтып эле биз калып калбайбыз, 2 жолу айтабыз, 3 жолу айтабыз да. Эмне үчүн жок деп атасыз деп кайра суроо берет эле. Мендей болуп. Ооба. Анан эгерде ошол жерде мен дагы иштейм деп койсоң, ал сага ошол сунушка точка болот да, андан кийин ал адам сени беспокоить этпейт да. Мен ошентип коет болчумун. Анан кийин эмнегедир ушу Бактыгүл эже мага сунуш жазганда мен өзүмө мүмкүнчүлүк берип көргүм келди. Өзүмдү сынап көргүм келди. Мүмкүн ушул дагы мага бир Алладан берилген мүмкүнчүлүк, мен муну колдон чыгаргым келген жок. Макул болдум. Мен биринчи страницасына кирдим. Страницасына кирсем, мындай жашынакай кыз экен да. Эмнегедир мен ошол кыз менен сүйлөшкүм дагы келди. Анан номеримди таштадым. Ошол мен ушул Бактыгүл эжем болчу. Бул бизнестеги апам, мен өсүшүмө, ошол деңгээлге жетишиме бир 200% акысы бар. Чындыгында мага мындай мен байкайм, негизи эле Бактыгүл эже мага өзгөчө мамиле жасады. Бактыгүл эже өзгөчө мамиле жасады. Мен сүйлөгөндө деле билбейт болчумун, прям андай деле. Мен башында отмазкалар менен келгенмин, прям мындай, хотя өзүм келдим, макул болдум, номеримди берген, бирок аябай көп отмазка айтканмын. Ошо сиздердин араңызда болуп аткандай эле акчам жок деп айтканмын, сүйлөгөндү билбейм деп айтканмын, адамдар менен урушуп кетем деп айтканмын, тил табыша албайм деп айтканмын. Анан үйрөнөсүң деди. Эгерде бизге бир нерсе аябай керек болгон болсо, биз эмне болсо да үйрөнөбүз. Өзүм дегенде өгүздүкүндөй күчүм бар деп коет го. Менде дагы ошондой болгон. Бул жерде мен өзүм үчүн акча иштеп табыш үчүн мен болгон күчүмдү жумшадым. Чоң рахмат. Анан дагы көптөр айтат да, жаңы келгендер, качан директор болом, канча адам менен директор болом депчи. Сиз мисалы канча адам менен директор болдуңуз? Директор болгонго чейин кыйынчылыктар болду же мындай оңой эле ойноп эле бир жылда жыргап эле директор болуп калдыңызбы? Убагында болду, бирок өтүп кеткенден кийин да ойноп эле, жыргап эле ачкандай болот экенсиң. Мен дагы бергенмин, канча адам каттап салсам, кантип чыгып калам деп. Жолдошум айтканда, ушундай экен, ушундай бизнес экен деп айтканымда, сураганда канча акча менен директор болот экенсиң, ошол акчаны берем депчи. Анан мен ал учурда бизнести түшүнүп калган болчумун. Мен эгер жолдошум мага 300 000 сом бергенде мен жалгыз бир жолу директор болот элем дагы, андан кийинки каталогдо мен кайрадан ойлго түшөт элем. Ошондуктан мен 1 сом акча киргизбей эле баштаганмын. Даже 2,5 ай мен актив боло алган эмесмин. Кээ бирлер даже 1000 сомдук акцияда актив болсо, мен даже 1000 сомдук акцияда актив боло алган эмесмин. Но мен ал нерсеге караган эмесмин дагы, команда курганмын. Командам чоңоюп, 2,5 айдын ичинде 9%ге чыгып, анан сразу 50 балл жаап, актив болгонмун, айлык түшкөн болчу. Бул жерде финансы керек экен, бирок дейт, эч кандай финансынын кереги жок. Сиздер эмнеге ушинтерсиздер, түшүнбөйм да. 1,5 миң менен актив болосуздар. Ал нерсени да жөн эле воздухка кетирбейсиздер, регистрацияга бербейсиздер. Эмне өзүңүздөр базардан алган нерсени бул жактан аласыздар. Болду. Калганын өзүнүн аркасынан өзү болуп кете берет. Ошо сиз 1,5 миң сомго алган товарыңызды эмне кыласыз? Айтып бересиз. Мен муну алдым, давай сен да ушуну ал. Мен могу шампунь алдым, давай сен да ушуну ал. Моющий сонун экен, 3 литр болуп калат экен. Суусун болсо гүлдөргө куюп салсаң болот экен деп мындай. Ушул эле нерседен баштайсыздар да, эмнеге акча керек болот экен? Сиздер да түшүнбөйм. Сиздер бул бизнести баштабасаңыздар деле ошол акча керек болот. Керек, еще андан больше керек болот. Кийимге керек болот. Кийим алсаңыздар скидка бербейт. Эч жактан мындай фабриктегидей мүмкүнчүлүк бербейт да, бирок биз мындай мактаган эмес, бирок мактаган эмес, мындай честный айтканда мындай мүмкүнчүлүк. Кээ бирлер ойлойт да, булар мактай берет, өзүнүкүн мактай берет депчи. Биз мактабайбыз, болгонун айтабыз, анткени ошол нерсени көрүп турабыз, түшүнүп турабыз.
Ал эми көрбөгөндөр, түшүнбөгөндөргө мындай биз да компанияны мактагандай сезилип калат. Ар ким өзүнүн мактай берет да дейт. Билип турсаң, ушул пайда көрүп калсын, акчасын экономдоп, кичине болсо дагы мындай бекер подарка алып алсын десең дагы түшүнбөгөн адамдар мындай адамды кыйнап салат да. Сизде да ошондой лидерлер, ошондой консультанттар барбы? Бар, аларсыз болбойт да. Жашы аларсыз болбойт. Да, жанагы суроого жооп берип кетейин деп атам. Мен где-то 400дөй адам менен ачтым. Директорскийде, бирок прям 400 адам заказ кетирген жок. 400 адам топтолуп калган болчу. Ал жерде уктап калган, когурук тартып аткан консультанттар бар болчу. Өздөрү үчүн алып тургандар консультанттар бар болчу. Лотерияга катышкан консультанттар бар болчу. Ошол эле жанагы бизде стартап программа бар. Ошолор менен кетип аткан консультанттар бар болчу. Но Аллахым ошол нерсени буйруган экен, мен дагы эл катары статус ачтым. Молодец, бул жакта мен деле нолдон баштагам дейт да. Бардыгы нолдон баштайт да. Кээ бирөөлөр мынтип айтышат. Менде азыр акча жок, мен баштабайм дейт да. Биз эмне кылабыз? Акча керек үчүн анан биз иштейбиз, Ошондо айтып коюңузчу, дагы баса белгилеп, түшүндүрүп, чайнап оозуна салып берип коюңузчу. Биз акчаны табыш үчүн иштейбиз, Да, табыш үчүн келебиз. Мен айтып атпаймынбы сиздерге? Мен бир сом акчам жок келген, мен ноль эле келгенмин, бир дагы адамым жок болчу, командам жок болчу, эч кимди алып келе алган эмесмин. Мен эки сиңдимди даже айтпай туруп эле каттап койгонмун. Ал мен келген учурда 2020-жылы мен январь айында келгенмин. Ал учурда бизде енен менен катталбайт болчу. Главный ошол адамдын данныйларын билсең, телефонный номерин билсең, каттасаң болот болчу. Мен сиңдилердин данныйларын, телефонный номерлерин билем, мен каттап койдум аларды. Ошол жерде менин бир сиңдим сүйүндү, ал эми экинчи сиңдим такыр эле чалкасына кетти. Эмнеге каттадыңар, катталбайт болчумун деди. Бирөө иштеди, бирөө иштебей койду. Бирөө кийин менин результатыма келди. Эгерде сиздердин тааныштарыңыздар, жакындарыңыздар сиздерге макул болбой, сиздерди колдобой, коштобой жаткан болсо, кыжалат деле болбой койсоңуздар болот. Анткени именно жакын адамдар биз бизнес баштап жатканда бизге келбейт. Биздин тааныштарыбыз, жакындарыбыз биздин результатыбызга келет. Ал эми чужойлор болсо келе берет. Негизинен мен чужойлор менен жакшы иштешем, өзүмдүн жакындарым, туугандарым менен эмнегедир иштеше албайм. Билбейм, менде ушундай. Же ушундай установка у меня, же болбосо мен ошо чужойлор менен жакшы иштешем. Анан дагы бир суроо, сиз азыр жаңа катталгандар дагы бар экен, бул жакта сонун суроолорду берип жатышат. Ошолор мындай өсүп, директор болгонго чейин кандай кыймыл аракеттерди жасасын? Кандай мындай обученияларга катышсын? Негизи кандай бизнес болбосун, сетевой бизнес болобу, же болбосо жанагындай эме бизнес деп коет, бизде традиционный бизнес деп коет. Любой бизнесте психология. 80% психология, 20% техника да. Эгерде ошол бизнесте адамдар менен сүйлөшүштү билбесең, сатуунун психологиясын билбесең, сүйлөштүн психологиясын билбесең да, анда иштей албайсың да. Ошондой эле бул бизнесте деле ошо психология сабактарына катышыш керек болот, анан продукция боюнча билиш керек болот. Биздин бизнестин өзөгү бул продукция. Продукция жок, сиздер канча адамды алып келип койсоңуздар да, командаңызда 1000-3000 адам болсо дагы, бирөө дагы заказ кетирбесе, товар албаса, анда сизде өсүү болбойт. Ошондуктан ар бир консультант биздин продукция боюнча билиш керек болот. Бизде өтө көп ассортимент бар. 10 миңден ашык деп биз дайым айтып келебиз, бирок мындай эсептегенде где-то бир 12 миңдей да. Мен ошол нерсени мындай даже санап чыккым келет, но времени нету пока. Мен өзүм үчүн ушул нерсени кылгым келип атат да. Анан эгерде сиздер продукцияны билбесеңиздер, кимге эмнени предлагать эткенди билбесеңиздер, анда иштей албайсыздар. Мурда менде мындай болот болчу да, каталогду ачканда көзүмө эч нерсе көрүнбөйт болчу. Каталогду башынан баштап ачат болчумун, аягына чейин листайды деп элем дагы, анан каталогдо эч нерсе жок экен, ушул каталог аябай бедный чыгыптыр дейт болчумун.
Кийин мен продукция боюнча изучать эткенде прям бардыгын сүйүп калганмын. Каталогду ачкандан баштап аягына чейин алгым келет болчу. Анткени мен ал учурда уже бизде ушундай сонун уникальный продукциялар бар экенин билет болчумун. Билип калганмын да. Эгерде сиздер дагы эмне алам, эмнени алсам деп аткан болсоңуздар, сиздер продукцияны билбейсиздер. И башкаларды бизде мындай чоң проблема бар да. Адамдарды каттап алабыз, бирок актив кыла албайбыз да. Эгерде сиздер дагы актив кыла албай аткан болсоңуздар, анда продукцияны жакшы билбейсиздер, продукция боюнча маалыматтарды жеткире албайсыздар. Жана дагы мага күндүз айткан сөзүңүз аябай жакты. Малафтилин 200 дарыга мындай Ооруга. 200 ооруга мындай дары болот десеңиз, мен таң калып калдым. Кантип эле менде малафтилин бар, бирок үйдө эле жатат да, эч ким деле баалабайт. Анча-мынча бир крем кылып сүйкөп коем бетиме болду да. Ошол жөнүндө айтыңызчы, прям мага да келип болду ошолчу. Малафтилин чындыгында бул 200дөн ашык ооруну дарылайт. Кайсы жерде болсо дагы, сиздин бетиңизде болсо да, бул косметологический дагы, анан ошол медицинский дагы колдонсоңуздар болот. Бул косметологический болгондо крем катары колдоносуздар. Кимдин бетинде тырыш болсо, кимдин бетинде угри болсо, аллергия болсо, кимдин бетинде жанагы эластичность, упругость жок болсо да, мына ошолорго жардам берет. Составында еще коллаген бар да. Мен дайым ошол упругостьти, анан жанагы эластичностьти көптөр түшүнбөйт да, бул эмне деши мүмкүн, ошону дайым мен майдалап айтамын. Упругость деген биздин бетибизде лифтинг да, тартып турат. Эластичность жок болгондо биздин бетибизге түшкөн издер, тактар десем мындай туура эмес түшүнүп калышат экен, издер болот Биз уктаганда жаздыктын тигиши болушу мүмкүн, төшөктөр мындай бүктөлүп калышы мүмкүн, колубуз өтүп кетиши мүмкүн да. Кичинекей балдарды карасаңыздар, издер түшүп калат бетине. Бирок балдар туруп, бети колун жууп, бир 5-10 мүнөт ары бери чуркап ойногондон кийин ошол беттеги колго түшкөн издер кетип калат. Аларда ошол упругость, эластичность бар. Аларда күчтүү болот. Ал эми жаш өткөн сайын биздин бетибизге түшкөн ошол издер кетпейт да. И биздин качан турганыбыз ошол бетибизден колубузга түшкөн издерден бат эле билинип калат. И биз платокторду, шапкаларды, кепкаларды кийген учурларда дагы кээде кээ бир адамдардын привычкалары бар да, жактарын таянып отурушат. И кичине отургандан кийин ошол жерде издер калып калат. Мына ошол, эгер сиздерде ошондой болот аткан болсо, бул биздин бетибизде упругостьтун жоктугу. Мына именно ошол упругостьти кайрадан кайрып келүүгө бизде малафтилин жардам берет. Бул биздин суулугубуз үчүн да. И биздин кожабызда дагы көптөгөн проблемалар бар да. Аллергиялар болушу мүмкүн, ар кандай цыптар болушу мүмкүн, жыгылып тыттырышыбыз мүмкүн, айрытышыбыз мүмкүн. Жайдын күнүндө чиркей деген көп болот да. Чиркей, ары деген нерселер болот. Мына ошолордун баары чакканда дагы именно малафтилин бизге жардам берет. Биз аптекадан псило бальзам дегенди алып колдонобуз. Ал деле где-то 260-270 сом турат. Мен мурда Фаберликке чейин ошону алып колдонот болчумун. Тоже эффективный болчу да. Мына ошонун ордуна эле именно ушул малафтилинди колдонсоңуздар болот. Именно күйүп калган жерге дагы май чачырайбы, суу чачырайбы, эмне болот, бир жериңиздер күйүп калган болсо да, ошол жерге койсо болот. И бул андан башка тиш оору, оозунун ичинде кандай проблема болсо дагы стоматит деген нерселер бар, учук деген, герпес, ошолордун баарына жардам берет. Геморрой деген да, биз геморройго эмне бар дегендерге дагы именно геморройго дагы малафтилин жардам берет. Гайморит деген да кеңири таралган оору бар. Атит, кулак оорулар да, тамак оорулар, жөтөлгөнгө эми айтып отурса бул өтө көп да. Даже гинекологический ооруларга жардам берет. Жанагы эрозия дегендер болот, танзилит, там, не знаю, гинекологический оорулардын бардыгына жардам берет. Малафтилин, бир сөз менен айтканда, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө, аптечкаңыздарда тура турган крем. Бул ар бириңиздердин үйүңүздөрдө болуш керек. Мен срочно үйгө чалып малафтилинди өйдө жок алып коюп койгула. Мен эртең барганда мен мага абдан керек болот деп айтышым керек экен. А то жатат да жөн элечи. Көп өзүм негизи продукцияга көп мындай маани бербейм да, ошонун үчүн дагы мындай билбесем керек. Жана сиз 200 эмеге жакшы десеңиз мен таң калып калдым да. Чындап элеби деп азыр ошону суроону берип жатам. Дагы жаңы иштеп баштагандарга эмне кеңеш берет элеңиз, мотивациясын көтөрүп, эмне иш кылышсын ошолор? Кандай жумуш жасасын? ТикТоктон иштесинби же Инстаграмданбы же
дегеле эмне кылсын тезирээк мындай директор болгусу келет да, аябай тез директор болгум келет дегендер бар. Эмне кылсам болом дегендерге эмне кылсын ошолорго кеңеш бериңизчи. Хоть любой жерден иштесин. Кайсы жерде адам болсо ошол жерде иштеңиздер. TikTok болсо дагы, Instagram болсо дагы, Одноклассники, Facebook, WhatsApp, тааныштарбы, офлайн иштейсиздерби, холодный контактка чыгасыздарбы да, бардыгын жасасаңыздар болот. Бардык жакта иштесе болот. Кайсы жерде адам болсо, ошол адамдар менен эле иштеше бериңиздер. Анан негизи бул бизнесте ишеним жок болсо, сиздерде өсүү болбойт. Биз, например, таңдын атарына ишенебиз, караңгы киргенде биз билебиз, что эртең таң атат да, мы не сомневаемся, что эртең таң атпай калат го деп ойлойбуз. Же болсо таң атканда бүгүн кеч кирбей калбайбы бекен деп бизде сомнение болбойт го. Так ошондой эле статусту ачарыңарга күндүн чыгышындай, же болсо күндүн батышындай ишенишиңиздер керек болот. Ошондо сиздер обязательно ошол өзүңүздөр көксөгөн жетем деген максатыңыздарга жетесиздер. Статус дагы жөн эле ачылат да. И ошол ишеним менен сиздер жөн эле иштеп койсоңуздар болот. Вообще сонун сөздөр болуп кетти. Бардык эле суроолорго жооп бердик окшойт. Дагы биз эме кылабыз. Дагы эфирлерге чыгып турабыз, Кудай буйрса. Ушундай эле мындай эл катары эле биз деле үйдө отуруп эле иштеп эле Гүлназ эже директор болдубу, демек сиздер дагы болосуздар да. Гүлназ эже бул жака эс алып келдиби, сиздер дагы келесиздер. Анткени биз бардыгыбыз эле көзүбүз көрөт, оозубуз сүйлөйт, кулагыбыз угат да, бутубуз басат да. И биз кылган нерселерди эмне үчүн мисалы экран аркасында бар кыла албайт, сөзсүз түрдө адам жасаганды адам жасай алат. Анан дагы бир сонун сөз бар го, тиги кээ бирөөлөр бар, күйөөсүнө ишене берет да, мен күйөөм иштебей эле кой деди депчи. Анан мен жаңы келгенде айтышат эле, Дарья Батырханованын бир сөзү аябай менин жүрөгүмө чейин жеткен. Если эркектин акчасын жеш үчүн аялда темирден тиш керек дечи эле да. Ошол сөзүн угуп алып чындап эле дечим да. Мисалы көптөрдүн күйөөсү нормаль акча табышы мүмкүн да, жетишерлик. Бирок бир күн келип бир жини келгенде отур нар жака дейт да, мындай ошентип айтат да, 1000 идеальный күйөө болсо дагы, миллион тапса дагы, 100 000 тапса дагы, отур, курсаң ток болгондон кийин жөн отура бербейсиңби деп мындай кадимкидей мындай басмырлайт да. Ал эми акча тапкандарды эмне кылат? Сыйлайт, типтим эле айтканын аткарып жанында ой деп жүрөт экен. Биз бүгүн өзүбүз көрүп келдик, бул жакта бардык аялдары бийлеп алса, күйөөлөр тартып атат, бийле деп бияна тартат. Конечно, тартат да, чынбы? 100 000 сомду ким бербейт аларга? Ошол аялдардын аркасында келип отурат да. Негизи мындай да, мен күйөөм табат, күйөөм уруксат бербейт, мен үйдө отурам деген келиндер бар да. Үйдө сиздер башыңыздар менен жер казсаңыздар дагы кайын журтка жакпайсыздар. Жагышыңыздар мүмкүн, мен бузайын деген жерим жок. Эгерде сиз ошол үйдүн ишин дагы кылып, акча да таап аткан болсоңуз, эң барктуу келин болосуздар. Туура. Эгерде алар ишин эле кылып жүрө берсе, айтат. Мындай да, бир нерсени айтып коеюн, сөзүң аралчы. Мындай да, эртеден кечке 2 келин бар деп коелу, 2 келин бар. Бирөө эртең менен кетет жумушка, кечинде келет. Үйдө эч нерсе кылбайт, тамак жасабайт, үйдүн ишин жасабайт да. И экинчи келин эртең менен тургандан баштап кечке чейин жаны тынбайт. Ошо кайнененин оту менен кирип, гүлү менен чыгат. Үйдөгү бардык ишти жасайт, тамакты да жасайт, кийимин да жууган ошол, конокку да тоскон ошол да. И анан эмне болот? Ал келиндин ошол кылган иши көрүнбөйт. Анан берки иштеген келин бир күнү айлыгын алды, апасына жол көтөрүп келди, гүл көтөрүп келди, бир алтын шакек алып келип берип койду. Ал келин өмүр бою унутулбайт. Асманга чыгат дагы, баягы күндө иш кылып аткан келин ошол эле жерде калып кетет. Ал барыңыздардын башыңыздарда бар. Менде булундай нерсе болгон эмес, бирок мен өзүм ошол нерсени билемин. Анткени жашоомдо андай нерселерди аябай эле көп кездештирип жүрөмүн да. Анан эгерде сиздер барктуу келин болом дей турган болсоңуздар, үйдө отуруп эле акча тапсаңыздар болот. Азыр ушундай сонун заман болду да, мурда мындай мүмкүнчүлүк жок болчу. Мурда декретте отургандар только декретте отурат эле, үйдө отуруп иштей албайт болчубуз да. Азыр мынакей заман өзгөрдү, жанагы ким айтат го, бизде куудул кыз бар го, заман өзгөрдү, адам өзгөрдү дейт го. Азыр чындыгында ошондой болуп атат.
эгерде биз ошол замандын талабына жараша жашай албаган болсок, анда илгерки эле баягы древний адамдардай болуп калабыз да. Азыр аябай мындай жашоо алдыга кетип баратат да. И биздин аркабызда аябай мындай продвинутый жаштар келатат. И биздин балдарыбыз да бизге караганда аябай продвинутый да. Эртең балдарыбыз чоңойот. Алар менен биз бир отуруп чай ичкибиз келсе, сүйлөшкүбүз келе турган болсо, биз ошо балдарыбыз менен чоң өсүшүбүз керек болот да. Эртең сизден сүйгөн эле балаңыз чоңойсо, сиз телефонду билбесеңиз, акча тапканды билбесеңиз, онлайн бизнес эме экенин билбесеңиз, ошол балаңыздын деңгээлинде сүйлөшө албаган болсоңуз, анда ошол балаңыз сиз менен сүйлөшпөйт. Анткени сиздердин темаңыздар, сиздердин сөзүңүздөр, сиздердин деңгээлиңиздер бири-бириңизге туура келбейт дагы, и даже балдарыңыз сүйлөшкүсү келбейт. Ошондуктан заман менен жарышыңыздар. Заман каяка барат барыңыздар. Жанагы заманның бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол деген сөз бар болчу да. Мен ошону мындай башкача ойлойт болчумун да. Түлкү болсо түлкү бол десе, ким хитрый болсо хитрый болуш керек экен, ал эми ким алып, жутуп, жеп аткан болсо жеш керек экен деп ойлойт болчумун. Көрсө андай эмес экен. Заман кандай болсо, ошо замандын талабына жараша жашаганды үйрөнүшүбүз керек экен. Туура айтасыз, чындап эле ошондой да азыр. Бардык эле айрыкча азыр онлайн аябай күчөп келатат. Онлайн бүттүк эле Инстаграмдан өзүн сатып аткандар бар, мисалы реклама кылып иштеп жаткандар бар. Ошондой эле биздин дагы азыр бизнести алып кетүү ушунчалык оңой да. Биз эмнеге мындай кыйындатып атканбыз? Мен азыр мындай эстесем өзүмө күлкүм келет да. Эмнеге өзүмчө эле проблема кылгам да. Азыр мисалы мага оңой, жеп жеңил эле сезилип калды. Айтасың, мындай же бардыгын өзүмдөй көрүп атамбы, айтсаң эле түшүнөт деп ойлоймунбу, билбейм да. Мындай да. Айзат, башында кыйналасың, потому что башында бизде информация жок да, айта албайсың. Ошол адамга жеткире албайсың. Дух жетпейт да, жеткире албайсың. Бир нерсени берейин дейсиң, именно кантип иштеш керек экенин айта албайсың. Ар жагынан чоёсуң, бер жагынан чоёсуң, айлантып келесиң да, и түшүнбөй калат да. Бир кичинекей эле тоготер жерин айтыш үчүн биз көп сөздү сүйлөйбүз да, анын башын ортуп коебуз. Азыр болсо сен эмне айткың келсе, четко, ясно бересиң, и алар дагы четко, ясно түшүнөт да. Анткени бизде уже маалымат бар. Например, ушул бокалда жарымынан сок турат да. Жарымынан сок турат. Азыр ушул бокалдагы сок төгүлөбү? Төгүлбөйт. Биздин, например, башында айта албайм, дей албайм, мен айтсам мага эч ким келбей жатат, макул болбой жатат дегендер, мына ушул сиздер бокалдын ичин бокалдайсыздар дагы, сиздердин маалыматыңыздар башыңыздардагы ушул ичиндеги соктой да. Ал эми кийин сиздер статустарды ачып, команда көбөйүп, уже бардык методдорду билип калгандан кийин толтура болуп калат. Например, азыр мен ушунун үстүнө дагы бир толтура куя турган болсом, азыр толтура куйсам эмне болот бул? Төгүлөт ашып. Да, төгүлөт. И бизде азыр информация ушундай болуп калганда, биздин башыбызда ошончо информация бар, ошончо информацияны биз коркпой башкаларга беребиз. Биздин башыбызда информация эч нерсе жок болсо, биз ал адамдарга эмнени беребиз? Информация сиздердин башыңыздарда ушул бокалдагы соктой болуп төгүлүп туруш керек. Ким эмнени сураса, сиздер берип турушуңуздар керек. Азыр Айзат менден сок сураса, мен сок бере алам, потому что колумда сок турат. Ал эми менин колумда сок жок болсо, мен эмне берем? Сиздерде дагы ошондой да, башка адамдарга бир нерсе бериш үчүн сиздерде бир нерсе болуш керек өзү. Мындайча айтканда биз буларды эмнеге айтып атабыз? Сиздердин эртеңки күнү кыймыл аракет жасап иштеп кетүүңүздөр үчүн айтып атабыз. Негизинде сабакка катыш десе эле мондай эле качат да, жөн элечи. Телефон албай, менде акча жок, менде акча жок депчи. Ал эми мен билем, көпчүлүк эле адамдар аяштар менен сүйлөшөт, анан жүр тээке барып самсы жеп келели десе, анда акча бар да, эки барып мындай жыргап ушакташып отурат да. Ал эми бул жакта сабак окуш керек, сабак окуп алып иштеш керек болот да. Адамдар өзгөрүүнү каалабайт да. Акча жок деп катышат, бирок мындай эле эртеси күнү айтып аткан болот, мен тиги магазинден скидка болот да, 2000 сомго бот салдым. Анан минттим, тигинтим. Ал эми өзүңүн мээңе кичине маалымат топтоп, өзүңдү өзгөрт, билим ал. Биз адамбыз, өсүп турушубуз керек. Бир жерде тура берген суу эмне болот? Сасыйт, тура берсе, түбү көгөрүп, эмне болуп кетет, сасып кетет да. Биз адам деле ошондой эгер бир жерде эле, ошол жерде эле айланып, төрт дубалдын ичинде жүрөрсөк, биз уже сасып кетебиз, негативге батып кетебиз да. Ал эми биз ошол нерседен чыгыш үчүн биз мындай башкача айланып чөйрөдөгү башкача адамдарга мындай
аралашып, сүйлөшүп, кечке эле ошол мындай негативди айтып бербестен, алар кандай жашап атат, алар эмне кылып атат, деги эмне кылып акча таап атат, бир кызыгып коюшубуз керек да. Көпчүлүктөр аялдар бар кызыкпайт даже. Айтсаң да укпайт да, менде жок деп. Башка нерсеге келгенде акча таап анан ушул жака келип 300 сомго сабакка катыш десең, ушунчалык качат да тим элечи. Анткени биз баарыбыз мектепте окуганбыз да, баарыбыз университетте окуганбыз. Сабак десе эле ошол эле кайра эле алгебраны, кайра эле кыргыз тилде окугандай болушат да. Бул жерде бир гана фаберликке тиешелүү болбойт, сиздердин жашооңуздарга керектүү сабактар болот. Эгер сиз ушул жерге келип, ошол сабактардын аркасында башка дагы бизнес ачып кетсеңиз болот да, сиздин жашооңузду түп тамырыңыз менен өзгөртө турган сабактарды аласыздар. Бул жакта биздин фаберликте берген билимдерди биз ошол 15 жылдап ошол мектепте дагы университетте дагы алган эмеспиз. Бизди мектеп менен университет только рабствого тарбиялайт. Рабствого тарбиялайт. И ошол биз мектепте окуйбуз, анан университетке барабыз, университетте окуйбуз да, анан эмне болобуз? Раб болуп эле өмүрүбүздү мамлекеттик кызматты тим эле укмуш серьезный көрүшөт. Ал жакта алган зарплаталары 10 000 сом, а эми бул жактан 30 000 сом аласың десе, менин колум бошобойт, мен жумушка барышым керек дейт да. Анан дагы эме деп коюшканда мындай буюп кетем да, просто буюп кетем. Пакетиңер 2 сом экен, каталаңар 2 сом экен, анан доставкада алып турбайсыңарбы дегенде мен оозум ачылып калат да. Эми силер базардан эле ошол нерсени алыш үчүн айланайын, бир такси менен же болбосо маршрутка менен барат да чынбы? Ошол нерселерди ойлойт, ал эми фабрикке каттал давайте иштесең болот десе эле ойлойт да. Полный эле бекер ал өрөт окшойм деп ойлошот да, анан кийин пакетиңер 2 сом экен. Эмне түшүнбөйм деп просто күлкүм келет да. Сүйлөңүз дагы кандай суроолорду берсем, билинбей эле уже 50 мүнөт өтүп кеттир. Мен эфирлерди көрүп отурганда Дарья Батырханова дайым айтып калчу эле, 1 саат болуп калыптыр, аябай убакыт өтүп кетти го десе. Кандай эле убакыт өткөн беришип эле. Ансаңар биз уже саат 1ден да өтүп кеттир. Бирок азаматсыздар, 11 адам отурасыздар, до конца отурасыздар. Биз сиздерди көрүп сүйүнүп атабыз, демек биз жагып атабыз. Биздин сөздөрүбүз да жагып атат. Демек сиздер уже өзгөрүүгө даярсыздар, бардыгын кылганга даярсыздар да. Азыр эсли өзгөрүүгө даяр эмес адамдар көрдү дагы, ушулар сүйлөй берет деп туруп өчүрүп салды. Эртең менен эле чыкса болбойбу, күндүз эмне кылып атты булар деп туруп, эмне кылды? Эме уйкуга кетти. Уйкуга кетти. Уктайбыз. Итак уктайбыз. Ошо анан уйку бул ушулга чейин эле уктадык да. Мен ушул убакка чейин фабрикке келгенчекти уктаган уйкуларымды эстесем, азыр ушунчалык ичим ачышып кетет да. Туй атай, эмне үчүн мен уктадым экен дейм да. Эмне үчүн уктадым экен деп азыр мисалы эртең 4-тө турам десем, 4-тө туруп, антип иштеримди кылып туруп, кайра 5 мүнөт жата калайын десем, случайно уктап кетсем, ушунчалык ичим ачат да. Өзүм жемелейм да, эмнеге уктап каласың? Андан көрө бир жумуш жасап албайт белең, андан көрө бир келме келтирип албайт белең, аффирмация айтып албайт белең, медитация жасап албайт белең деп аябай дегендей арман кылам да. Эми сөзүбүздүн аягында дагы бир суроо берейин. Сиз азыр мына 11 адам турат, өсөм, өнөм, мен болуп кетем фабрикте депчи. Ошолорду кимдин сабагын сунуштайт элеңиз? Мисалы Самаранынбы же Миранынбы же дагы Жаңыл Абдымамет кызы, ушул үчөөнүн кимисинин прям ного качсаңар өсөсүңөр, ушул сага керектүү нерсени берет деп кимисин айта алат элеңиз? Мен 3-өнү, 4-өнү тең айтат элем. Анткени мен ошол 4 адамдын тең сабагына катышканмын. Бул жерде сен 3-өнү айттың, мен 4-үнчү деп өзүм айтпай туруп эле кошуп койдум. Бул биздин эксперт эжекебиз Аида Мусакеева. Аида Мусакеева продукция боюнча эксперт. Вообще сонун түшүндүрөт. Чайнап эле оозго салат. Просто жутуп коюш керек болот экинчи. Да, эгерде сиздер каталогду ачканда көзүңүздөргө эч нерсе көрүнбөй жаткан болсо, же болбосо ошол товар оборотумду көтөрө албай жатам, эч нерсе билбей жатам, адамдарды актив кыла албай жатам деген болсоңуздар, анда обязательно ошол Аида Мусакееванын сабагына катышышыңыздар керек болот. Анткени Аида эже бир гана баттар же суходой косметикалар боюнча эле өтпөйт. Ал жерде мен ошол эженин сабагына катышканда оорулардын түрлөрүн ошол сабактан билгенмин. Ошондой оорулар бар экенин билгенмин. Жанагындай
ошол өтө жанагындай жаман оорулар эмнелерден улам келип чыгат экенин билгенмин да. Прям өтө сонун же ошол сабак ошондой болгон же баардык сабагын ошондой өтөт билбейм, айды же өтө сонун сабак өтөт. Эгерде продукциялардан кыйналып аткан болсоңуздар, Айда Мусакееванын сабагына катышыңыздар. И бул жерде мындай да, баары эле бир теманы береттешиңиздер мүмкүн, бирок ар ким өзүнүн деңгээлине жараша өтөт сабактарды. Булар баары эле бир теманы өткөнү менен адамдын негизи эле мындай болот да, баарыбыз бири-бирибизге окшошпойбуз. Биздин кабыл алуубуз жана ошол кабыл алган нерсени башкаларга жеткирүүбүз бул такыр бөлөкчө болот. Ар кимдин методу ар башка болот. Ар ким ар башка сүйлөйт да, ар кимдин эмоциясы, ошол эле сүйлөгөнү, жесттери, мимикасы это тоже бул башкача да. Ошондуктан мен бардығын сунуштайт элем. Кимдикине катышкыңар келсе катышкыла. Мен компанияга келгенде бир ай, 1,5 айга жетпей эле Самаран сабагына катышканмын. Самаран келгенде башында мен бекер видеолорун көргөм, бирок Самаран мага вообще жаккан эмес. Аябай грубит эткен да. И прям биринчи, экинчи видеолорун көрө албадым. Мындай ошо экранын ар жагына отуруп алып мени урушкандай болот эле да. И мен жиним келет да. Эмне кыйкырып атат да, деп. эмне кыйкырат деп. Мен наоборот жагат мага. Анан сүйүнөм урушсачы. Да, анан ал сабакты көрүп, анан уже ал адамга көнө баштадым, лицосуна, сүйлөгөн сөзүнө көнө баштадым. Азыр менин ар бир Самаран айткан мындай сөздөрү менин кулагымдын кычуусун кандырат да, прям мындай уккан сайын уккум келет да. Самаран сабагына катышканмын, Миран сабагына да катышканмын, Жаңылдын сабагынан дагы мен өтө көп нерселерди алганмын. Например, ошол Самара менен Миран сабактары бул көбүнчө 80-90% психология. Психология бизге обязательно керек болот. Биринчи биз психологияны алышыбыз керек, психологияны оңдошубуз керек. Ишеничти, шүгүр кылышты, разы болушту, жашоодо эгерде Аллахка ишенген болсок, бизге баардык нерсени Аллахым берет экенин билишибиз керек болот. Андан кийин Жаңылдын сабагына катышсаңар, Жаңыл только техникаларды берет. Техника, фишка, техника берет. Да, техника берет. И психология на месте, техниканы алдыңар, запросто статусту ачып койсуңар. И ал жерде Айдежен сабагына катышсаңар, вообще силерге анда мындай эч нерсенин кереги жок болуп калат да. Кантип өзүңөр даже өскөнүңөрдү билбей каласыңар. Ушуларды айтса дагы айтышат да, мынтипчи. Баягы эле мындай сабактарды сата беришет. Сабактарды сата берет, анан дагы акча жок болсо кайда мен актив болбой атсам, анан сабактарды айтат депчи. Сиздер бул жака мисалы 2000 сом кетиришиңиздер мүмкүн обучениягачы. Бирок сиздердин 2000иңиздер 200 000 болуп кайтып келет да. Сиздер мисалы мугалим болуу үчүн айланайын 5 жыл сарптабадыңыздар беле. Контрагын берип 5 жыл убактыңыздарды берип, ата-энеңиздерди кыйнап, уй-пуйунан бери саттырып чынбы? Бардыгы эле ошондо окушкан да. Медсестра болгону деле, башкасы деле полный ата-энеси мындай айтканда, ачык айтканда мындай банкрот кылып туруп эле окуган. Азыр эмне болду? Ошо ата-энесинин мындай үмүтүн актабастан окуду, убактысын берди. Эмне болду? Күйөөгө тийип кетти. Болду, анан биринин аркасынан бири төрөп, мен декреттемин, ана иштейм, мына иштейм, менин зато дипломум бар деп отурушат да. Сиздин канча дипломуңуз бар? Менин бир дипломум бар. Ошол дипломуңуз азыр канча сизге доход келип берип атат? Ни копейки. Мага диплом алып келип берген жок, мага диплом, наоборот, мага башкача нерсе берди да. Диплому бар адам өзүн кыйын сезет да. Кыйын сезет дагы анча-мынча жумушка иштегиси келбейт да. Мен дипломум бар, мен университетте бүткөнмүн. Да, мен нормальный жумушта иштешим керек дейт дагы. Итоги бир дагы сом таба албай отуруп калат. Ошондуктан дипломум бар деп чиренип отурган болсоңуздар, дипломуңуздар эч кандай жардам бербейт. И бул бизнестин эң жакшы жери. Сиздердин дипломуңуздар барбы, жокпу, тил билесиздерби, билбейсиздерби, бул жерге эч нерсенин кереги жок. Бул жерге 3 нерсе керек. 3 нерсенин ичинде самый главный бир нерсе керек. Главное это желание. Экинчиси телефон, интернет. Эгерде сиздерде ушул биринчи желание боло турган болсо, телефонду да, телефонду да табасыздар, интернетти да табасыздар, убакытты да табасыздар, акчаны да табасыздар, адамды да табасыздар. Болду, Андан башка эч нерсенин кереги жок. Болгону каалоо керек экен. Бул жерде мен биринчи катышкан сабагым Гүлназ айымдыкы дейт. Мен консультантым экен, сиздин бат сабактарыңызга катышкан. Гүл эме Акыл эже дагы жаңы эле регистрация болду, бирок аябай мындай жакшы аракет кылып жатат да. Лидерлик мындай качество бар да. Кээ бир адамдар барбы, эзилип заказды сен жөнөт деп отура берет да. Азыр Акыл эжени мактап кетейин. Акыл эжем мага үйрөтсөң болот эле деп кыжалат болот да. Мен айтам да, мейли биринчи
биринчисине түшүнбөй атсаңыз, экинчисине түшүнбөйсүңүз, биринчи, экинчи кетирип берем, үчүнчүлөрүндө өзүңүз кетирип каласыз десе, мен кыжалат болуп атам, мен сага айтып, сен балким бошоп айткандырсың депчи. Уже түшүнөт да мындай адамдык бир сонун касиети бар да. Кээ бирөөлөр эмне кылат? Бизди как будто биз регистрация кылып койсок, заказын өзүнө керектүүсүн алганга бизди мындай милдеттүүдөй кылат да. Мен акчаны кантип төлөйм? Мен эмне кылам? Даже мен канча акча төлөйм, карап берип койчу деп бизге прям өзүнө керектүүсүн алып атат. Бирок бизге мындай кыйын болот да, мындай догурунат да, мындайча айтканда. Значит, мени регистрация кылдыбы? Бул мен аркамда байып жыргап жашап атат. Пускай кылсын дегендей да. Чындыгында андай эмес. Ар бир адам өзү үчүн иштейт бул жердечи. Биз болгону жогоруда дагы айтып өттүк. Биз башкалардын жашоосун оңдоо менен бирге өзүбүздүн да жашообузду оңдойбуз. Мындайча айтканда бири-бирибизге кайрымдуулук кылып, жакшы сөзүбүздү арнап, бири-бирибизге сүйүү тартуулап, жакшы бир адамдык сапатыбызды ойготуп, негативден сууруп чыгып, сонун ушундай бир жаркын жашоого алып келебиз да. Ошон үчүн эч кандай качпай эле койсоңуздар болот. Сүйүнүп, наоборот, давай иште дегендерге жармашып калсаңыздар болот да. Жармашып эле мен иштейм, кокой Гүлназ деп. Бул эфирди кимдер көрүп аткан болсо, эртең биз сактаганга аракет кылабыз сөзсүз түрдө. Гүлназ эженин консультантыбы, же болбосо менин консультантымбы, же болбосо башка адамдардын консультантты көргөн болсо, ким сиздин наставнигиңиз болсо, жармашыңыз да. Чыкпаңыз. Эмнеге дегенде бул жакта сонун мүмкүнчүлүк. Эгерде сиз бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып жибере турган болсоңуз, просто өкүнөсүз да. Келесиз, 1 жылдан кийин келесиз, болбосо 2 жылдан кийин келесиз. Баары бир келесиз. Баары бир келесиз. Анткени бул жакта сонун жашоо бар да. Кудайымдан сиз сонун жашоону сурайсыз. Кудай кайра жөндөт, барфа бирликке дейт да. Назгүл эже экен, Назгүл эже, кандайсыз? Көлдө жүрөм, бара албай жатам. Буюрса сизге барышым керек эле. Барып кетем. Жок, консультант эмес, мен кашымды жасаган эже болчу. Мен кайра повторно бармакмын. Бара албай атам, ансына сабактарды өтүп атамын. Прямой эфирде тоже болбой жатат, ал нерсени жасатканым, анткени каш жасаткандан кийин бир жумада эфирге чыга албай каламын. Ансына көлгө да кетип калдым, ошого дагы бара албай жатам. Буюрса сизге да барып кетемин. Мен сиздерге наставник жөнүндө айткым келет да. Азыр Айзат айтпай, наставникке жабышкыла депчи. Эгерде сиздер кантип өссөк болот деп атпайсыздарбы? Наставниктин эле айтканын кылсаңыздар өсөсүздөр. Наставник сиздерге бул фонарик да. Мындайча айтканда, например, на улице темно, эч нерсе көрбөйсүздөр да, эшикке чыксаңыздар жол жок да, каяка барышты билбейсиздер. И колуңуздарда кичинекей фонариңиздер болсо, жолуңуздарды таап кете бересиздер да. Мына бул жерде биздин наставниктер, например, биз ошондой эле сиздердин кичинекей фонариңизбиз да. Анткени бул бизнеске келдиңиз, темно, эч нерсени билбейсиз, каяка барышты билбейсиз, эмне иш кылышты билбейсиз. Ошонун баарын айтып турган, сизге жол ачып берип аткан бул наставник болот. Наставникти тоотпогон адамдар бар да, мен ушуну айткан жасаймбы, бул мага эмеле, да, бул ишөө менден кичүү экен, бул андай экен, мындай экен деп тоотпой отура берген болсоңуздар, өзүңүздөргө кана кыласыздар. Наставникти дальше сизден башка адамдар менен, наставникти уккан, наставниктин айтканын жасаган адамдар менен өсүп кете берет. Бул жерде мындай да, например, сиздер бир алыс жолго чыктыңыздар дейли, алыс жолго чыктыңыздар. Сиздерге ошо алыс жолго бир баланы алып чыгышыңыздар керек да. Анан кетип баратасыздар. Ошол жерде сиздер бала, кичинекей бала деп коелу. Биздин ошол консультанттарыбыз биздин кичинекей балдарыбыздай болот да. Сиздерге ошо алыс жолго бала көтөрүп барган жакшыбы, же ошо тамтың басып, араң баскан баланы жетелеп барган жакшыбы, же өзү чуркап кеткен баланы ээрчитип баскан жакшыбы? Бул жерде эле ошондой. Бир тартасың болбойт, эки тартасың болбойт, сүйрөйсүң, түртөсүң болбойт да. Багы бала жыгылат го, ошол сыяктуу эле тамтың басат. Аркыны көрсөтөсүң, бергини көрсөтөсүң, жол ушуга алып барасың, сабактарга катыштырасың болбойт да. И алар менен иштегенде дагы өспөйсүң, ошол жете турган жериңе жетпейсиң да. Ал эми кээ бир консультанттар келет, каттадың, эмне кылыш керек? Сразу актив болот, өзүнө керектүүнү алат, адамдарды каттайт да. И эмнени айтсаң жазайт, алар менен легче болот. Ошондуктан мындай чуркап кеткен балдарга окшоңуздар. Басып кеткенге да. Биз үй бүлөдө биз эмне кылабыз? Жашоодо биз мындайбыз,
слабыйына көбүрөөк көңүл бурабыз да. Слабыйын кокуй бул ооруп калат, бул муздагычта жөтөлүп калат, бул эжатташ керек, короче, буга тийбеш керек, мунун айтканын аткарыш керек деп биз слабый балага көбүрөөк көңүл бурабыз. Ал эми бул серьезный бизнес болгондо байланыштуу биз айтып атабыз, консультанттар биздин как балабыз сыяктуу депчи. Бирок биз бул жерде мындай слабыйларга көңүл бурбайбыз да. Ачык айтканда, биз бул жерде тың, мындай кичине мындай жанталашкан, аракет кылган адамды давай дейбиз да. Ну, конечно, нам легче с ним. Ооба да. Аны түшүнбөйт да булар, түшүнбөй. Камчаткада саат 7 дейт. Кутман таң Камчаткага. Кандайсыз, Айнур айым? Асылкан жегиртир, Асылкан жок, кандайсыз? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Мынакей биз Карвинде жүрөбүз, Ысык көлдө. Келиңиз сиз дагы. Көпчүлүктөр айтып атат, чындап эле дагы бир мен айтып кетейин, азыр уже эфирибиз дагы уже аяктайын деп калды. Бул жакта келдик, бирок көптөр эле айтып атат да, көлдө жашаган менин консультанттарым көп бардыгыңыздар билесиздер. Почти жарым командамдын бардыгы Караколдун көлдөн да. Айтышат да, биз канча иштесек деле, же болбосо ушул жакта төрөлүп өссөк деле биз именно Карвенге келип эс алган эмеспиз дейт да. Мен бул нерсе мен эмне айткым келип атат? Мен бул жерде мактангым келген жок, силер келбепсиңер, биз келдик дегим келген жок да. Мен компанияда иштесеңер, силер дагы келесиңер деген сөз айткым келип жатат да. Кээ бирөөлөр дагы сразу башка жак мындай кабыл ала алышат да. Мындай үйдө отургандар, мындай негатив, мындай жакшы айтсаң деле негативге кабыл алып кете берет го. Ошондой да болуп калышы мүмкүн да. Жок, андай эмес. Мен силерге дагы мотивация болсун деп атам да. Дагы ушул жерге ушулар келип аткандан кийин ушул жерде жашап туруп эмнеге барбайбыз? Давай еще көлдө рынок бош, мисалы да. Мисалы Бишкекте 50 директор болсо, Ошто 100 директор болсо, Караколдо деги эле мындай көлдө мен директорду чыккан угул элекмин, бир 2-3 эле директор болсо керек да. Ошон үчүн мен силерге айтарым, мындай аракет кылыңыздар да, бул жак бош дебейм, мындайча айтканда. Мен дагы бир нерсе айткым келип атат да. Негизи эле бул ушул Карвен, бизде Радуга Вест деген дагы отдыхающий эме бар, пансионаттар бар. Бул жерлерде ошол кыргыздар аябай көп деле эс албайт да. И азыр биз деле жүрүп атабыз, мына Фаберликтен башка бул жерде в основном орустар экен. Мен кыргыздарды деле көргөн жокмун. Биздин кыргыздар мындай пансионаттарда эс албайт. Конечно, эс албайт, өзүлөрүнүн зарплатасы. Оз үйгө келишкендер бар, жанагындай суточный квартираларга келип эс алгандар бар, багажына толтуруп продукциясын салып келип алып, ошол жерде баягы тамагын жасап жегендер бар да. Эми эркек кишилерге ал нерсе билинбейт, бирок аял киши ал жерде эс албайт. Балдар менен келесиң, ырылдап, чырылдап, балдарды кийинтесиң, чечинтесиң, тамагын бересиң, жаткырасың, и еще келип алып бирөөнүн үйүндө бирөөлөрдүн казанына тамак жасайсың да. Ал отдых, не отдых. Ооба. Сиздер ошол отдыхты мисалы бир айтып атам го 5 ай өзүңүздөргө шанс бериңиздер, өзүңүздөргө мүмкүнчүлүк бериңиздер дагы. Мен кылалам деп өзүңүздөргө ишенип, каалап, аракет кылсаңыздар, ошентип мындай ызы чуу болуп келип кеткен нерсени сиздер аккуратно компанияны, мен болсо компания менен, же болбосо компаниядан тапкан зарплатаңыздар менен, семьяңыздар менен келип мындай нак эс алган адамдарда эс алып кетсеңиздер болот да. Анткени мындай да, бар эле бул жака келбей койгондор биз семьябыз менен барабыз дегендей болду да. Эми биз жалгыз эле барып келгенче семьяң менен барам, балам менен барам дейт да. Биз балабыз дейбиз, бирок эртең бала чоңойгондо ата апа дебейт да. Алардын дагы өзүнүн семьясы болот, өзүнүн интереси болот да. Ошондуктан өзүңөрдү сүйгүлө. Мен дагы 2 кызымды алып келгим келди. Даже жолдошум айтты, ала барсаң болмок деди. Бар эле айтты да, кыздарды деле ала барсаң болмок деп. Башында мен кыздарымды алып кетким келди. Бирок мен кыздарымды алып келип, алар менен эс алгым келди. Бар эле ошо балдарым менен эс алгысы келет, бирок мен именно ушул 3 күндү өзүмө гана арнагым келди. Ооба, Гүлназ эже, мен бул 3 күндү өзүмө арнайын дейт. Мен болсом жанталашып атам. Гүлназ эже сүрөткө түшөлү, Гүлназ эже видео тарталы, жөнөтөлү, эртең TikToктон иштейбиз деп жанталашып атам. Гүлназ эже, ой, мен бүгүн өзүм үчүн, мен бул жакта өзүм үчүн эс алып жатам. Мен ушул компанияга келип, мен өзүмдү сүйгөндү үйрөндүм да. Мен болбосом, бул жерде ким эс алат эле менин ордумда. Мен болбосом, бул компанияда ким иштейт эле. Мен болбосом, бул статусту ким ачат эле.
ооба да. Ошондуктан мен өзүм үчүн мындай эс алгым келди да. Сүйгөндөрдү бардык кой. Ошол кыздар уже 1 саат Питерден салам дейт. Питерге салам бизден дагы. Давайте, если 16 адам көрүп жатат, эгер дагы суроолоруңуздар болсо бериңиздер, биз жооп берели дагы, эфирди жыйынтыктайлы, эмнеге дегенде уже 1 сааттан ашып кеткен. Мен 18 жаштамын. Я тоже. Чын, биз 18 жаштабыз. Сактайбыз буюрса Бактылече. Мен бир нерсе айтайын деген унутуп кеттим. Сонун нерсе айтайын деген болчумун. Эстесем обязательно айтам. Эфирди сактайбыз. Сактаганга аракет кылабыз. Давайте суроолоруңуздар болсо берсеңиздер дагы эмне кызык болуп жатат сиздергечи. Жана эле мага бирөө суроо бериптир да. Иштейм, иштебейм деп канчадан бери 2 жылдан бери менин энергиямды алып жүргөн, анан жана жазыптыр. Силер жыргап эс алып жүрөсүңөр, ал жака эмне байып кеткендер эле барабычы, бизге окшогон карапайымдар деле барса болобу депчи. Мен айттым, наоборот силер байсыңар дедим, тоготпой отура бергиле дедим. Адам жок, мен анан заказ жөнүндө акчам жок деп силер байсыңар, наоборот отургула. Биз кедейбиз дедим. Биз жанталашып уялбайбыз, аракет кылабыз, тияка чуркайбыз, бияка чуркайбыз. Бирок биз ушинтип келебиз. Бул жака байлар эмес, мен деле байлардын катарын толуктабаймын. Да, Кудайга шүгүр. Бирок биздин байлыгыбыз ошол өзүбүздүн баягы аман экенибиз да. Анан бул жака кандай адамдар келет? Бул жака Кудайдын сүйгөн пенделери келет экен, бактылуу адамдар келет. Аракетчил адамдар келет, максаты чоң адамдар келет. Жашоону сүйгөн жана башка адамдарды сүйгөн адамдар келет. Байлар келбейт бияка. Байлар акчасын короткусу келбейт. Сонун эч кимде суроо жок дейт, өчүрбөй эле сүйлөгүлөчү да дейт. Ой, кандай сүйүнөсүң. Сүйлөгөнүбүз. Биз туруп алып бийлеп жибербейли ушундай жеткиликтүү суроо жок дейт. Калган силерге де чоң рахмат. Чоң рахмат. Кудай буйрса сонун максаттарды жаздык. Компания ушунчалык сыйлайт да. Азаматсыз, могу жерде Питерде бирөө 15% темен дейт, кийинки жылы барам дейт, буюрса сизди күтөбүз. Ошондо келгенде обязательно силердин интервьюңарда мен ушинтип айтканмын дейсиз. Новосибирскийден Новосибирский деп жаздыңызбы? Жок, Новосибирскийден бирөө келди. Келди ооба. 30 миңге билет алып, прямо бияка учуп келиптир да. Учуп келсеңиздер болот. Сиздин наставниеңиз ким, айтып койсоңуз? Бүгүн уктабагыла дейт. Биз уктагыбыз келбей атат, бирок биз энергиябызды бөлүшкөнгө адам жок. Мен көзлөрүм уже болбой калды, прям тамырларым жарылып кетти. Эме бассейнден болсо керек. Бассейнден болду, анын үстүнө биз аябай аз уктап атабыз. 2-3 саат. Еще мен сонун биз эме айтып коелучу, Bundan siz okugan kitaplarınızdan sonuçlap keldingizçi, söz байлығыңыз жақты deyip. Мен көп китептерди окудум десем да болот. Мүмкүн башкалар үчүн аз болушу мүмкүн, бирок мен үчүн көп десем дагы болот. Мен Сайыт Мурат Ахматовдун көптөгөн китептерин окуганмын. 1-жастан 6-7 жашка чейин окуганмын. Сайыт Муратовдун мага жаккан китептеринен эң биринчи мен окуганым ошо «Я и деньги» деген китебин окуганмын. Андан кийин «Мой гениальный ребенок» деген китеби бар да, кимдин балдары болсо, мына ошол китепти окусаңыздар болот. Анан жолдошу барлар, же болбосо аялы барлар, именно семейный параларга мен «Дураков любить, умных уважать» деген китебин сунуштайт элем. Өтө сонун китеп. Ал китепти дагы мага жолдошум подарок эткен болчу туулган күнүмдө. Анан ошол китепти окуймун. Кийин менин дагы эң жакшы көргөн китебим «Самый богатый человек в Вавилоне». Мен ал китепти окуп бүтсөм да кайра окуй берем. Мен «Думай и богатей» деген китепти окуп бүттүм. Анан дагы кайсы китептерди окудум. Мен «Квадрант денежного потока» деген Роберт Кийосакинин китебин окуп атам азыр. Көп эле китептерди окудум. Именно Дубровский деген дагы бар. Ошол сетевой компаниялар боюнча, сетевой бизнес боюнча китеби. Анан дагы мен азыр авторду унутуп атам. Ким экенин. Эмеден китепти окудум. Унутуп калдым. «Закон умножения денег» деген. Эгерде ким акчасын жакшы туура иштеткенди үйрөнгүсү келсе, ошол китептерди сунуштайм. Наставнигим барды Орозбекова Альбина. Орозбекова Альбина тааныбайт экенбиз, бирок толтура директорлор, толтура адамдар келди. 100 канча, 110 адам келди да. 111 адам. 111. Кыргызстандан.
ошо биз Казакстандан 40 адам келди. Казакстандан 40 адам келди. Уже көрдүңүздөрбү, 110 адам, 111 адам келиптир. Анан дагы биз мондай сонун китеп сатып алдык. Бүгүн Нурзат Сулайманкулованын китеби. Бүгүн ошол выступать этти. Ушундай сонун китепкен. Бул кичинекей эле китепкен да. Муну кээ бир адамга айтсаң, муну мен 200 сомго алып не кылам дейт да. Жашообу же жумушпу же жашообу дейт да. И жартысы орусча, жартысы кыргызча экен. Бул жакта работа или жизнь деп турат. Ушуну үчөөбүз тең сатып алдык. Сен да сатып алдың, э? Ушунчалык мындай өскүм келет экен да, мындан дагы көтөрүлгүм келет экен, мындан дагы мындай бийик деңгээлге чыккым келет экен да. Анан биз бул жактан алган маалыматыбыз деле толо, башка жактан алган сабактарыбыз деле толо, бирок именно ушуну албай калсак бирдекебиз кемип калчудай болуп жанталашып алып алдык да. Кудай буйруса муну барып Бул эме да, биз жашоодо бизде негизи 2 казан болот экен да. Казан дегенде сиздер кара казанды ойлошуңуздар мүмкүн, бирок ал кара казандан башка да бизде 2 казан болот. Бул биринчиси биздин барыңыздар билген аш казаныбыз, экинчиси биздин баш казаныбыз да. Бирок биз жашоодо туура эмес кетет экенбиз. Биз жашоодо жашообуз башталгандан баштап өмүрүбүздүн акырына чейин эле ошол аш казаныбызды толтуруп жүрөт экенбиз. И биз аш казаныбызды биз эч качан да толтура албайбыз. Канча тамак жедиңиз, через некоторое время кайрадан курсагыңыз ачат да. Эгерде сиз ошол аш казанга кетип аткан акчаны, аш казанга кетип аткан сиздердин убактыңыздар болобу да, например, ошо аш казанды толтуралы деп биз иштеп жүрөбүз да. Эмнеге иштейбиз? Ошол биздин нужды үчүн иштейбиз да. Балдардын курсагын тойгузалы, өзүбүздүн курсагыбызды тойгузалы депчи. Жана суроо барго, сен тамак жеш үчүн жашайсыңбы, же жашаш үчүн тамак жейсиңби дейт да. Мына ошондой эле биз жашаш үчүн тамак жейбиз деп эле курсагыбызды тойгузуп жүрөр эткенбиз да. Биз когда ошол баш казаныбызды толтурганда, баш казаныбыз менен эле биз запросто аш казаныбызды толтуруп коет экенбиз. Ошондуктан кайсы казанды толтурушту биз биринчи аңдап билип алышыбыз керек, аныктап алышыбыз керек. И ушундай китептер именно биздин баш казаныбызды толтурганга жардам берет. Кээ бир айтышы мүмкүн, мен ошол 200 сомго картошка алып алмакмын, масло алып алмакмын, сахар алып алмакмын. Точно, туура. Деши мүмкүн, бирок сахар деле 3 күндө түгөнөт. Азыр килограмм 60 сом болот деп адамдар ыйлап атат да. 68-70 болуп кетти. Да, вареньянын сезону да мына азыр аябай кымбаттап атат. 2 килограмм сиз сахар аласыз, 2 жумада жеп бүтүп коесуз, кайрадан аласыз да. Ал эми сиз 200 сомго ушул китепти сатып алсаңыз, китептер сатып алсаңыз, 200 сомго бир сабакка катышкан болсоңуз, ошол жашооңузду кантип андан ары алып кетесиз, кантип ошол чоң суммадагы айлыктарды аласыз, кантип бай болосуз, ошол жолдорду ачып берет ушундай китептер, билимдер. Ошондуктан ар бириңиздерге сунуштайбыз. Көчөдөн көрүп каласыздарбы, базардан көрүп каласыздарбы, жашооңуздарды өзгөртүп турган, мындай сиздерди жакшы жакка тарбиялай турган китептерден алып окуңуздар. Группалар бар, бардыңыздардачы. Эгерде прям китеп окуңуздар келип атса, айтсаңыздар болот да. Мен китеп окугум келип атат, мен кайсыл китепти окуйн десеңиздер, биз жөнө сүйүнүп, муну ал, тигин ал, муну тигин ал деп биз сиздерге жооп беребиз да. Азыр унутуп калышыңыздар. Могул жерде сурап атат, бизге да ала келсең болмок деп. Акыл эже, сиз сурап атасыз, китептер аз экен да, китептер аз экен. Зорго жетти, бул жерден даже жетпей калды, жарымысына эле жетти. Бирок шаардан алса болот. Я узнаю, я знаю Ежешку, который бул китептин автору, да. И узнаем, анан группаларга маалымат берип коебуз, каяктан алсаңыздар болот экенин. Дагы кимде кандай суроо бар, ким өсө албай жатат, кимде кандай кыйынчылыктар болот атат, именно статус ачууда, лидерлерди өстүрүүдө, команданы алып кетүүдө. Азыр только сиздердин сурооңуздарды карап жооп беребиз. Бизде 1 саат 17 минутта болду, 1,5 саатка чейин созгонго аракет кылабыз. Дагы 15 минутта только сиздердин сурооңуздарга жооп беребиз. Коркпой айтыңыздар. Сурагандан уялбаңыздар. Тартынчаактык, уялчаактык бизди только артка тартат. Эгерде сиздер ушундай характериңиздер боло турган болсо, анда сиздерде өсүү кыйыныраак болуп калат. Уяласыз, тартынасыз, сурасам эмне деп коет экен, кандай деп айтып коет экен, ушул нерсени билбейт деп ойлоп калабы дейсиз, итоги суроо бербейсиз и ал сиздин сурооңуз жоопсуз калат.
өзүңүз дагы билбей түшүнбөй каласыз. Ошондуктан өсүүдө, өнүгүүдө, ийгиликкө жетүүдө эч качан да уялбаңыздар, тартынбаңыздар. Сураңыздар, прям пишите, эмнеде сиздерде кыйынчылык болуп атат. Гүлназ эже, сиздин бат сабактарыңыз эле барбы же башка курстарыңыз да барбы? Мен негизи сабак баштаган болчумун, 2 жумалык баттар боюнча, именно ден соолук жана ошол уходовый косметика боюнча биринчи жума 7 күн сабак болот. Ал эми именно ошол иштөө методдору экинчи жумасында болот. 2 жумалык сабак баштаганмын. Буюрса кийинкиде дагы сабак башташым мүмкүн. Пока неизвестно. Пока неизвестно. Азыр у меня столько идей. Прям даже унутуп калбайын деп, мен өзүмдүн WhatsApp'та документы деген группам бар. Ошол жерде мага керектүү нерселердин баарын таштайм. Например, сиздер аны жөнөтүп койчу, муну жөнөтүп койчу деп группада отура берип сурай беришет да. Мен анткени эмесмин, мен башында келгенде эле бир жеңемди коштуруп группа ачып кийин аны удалить этип салганмын да. Өзүмө керектүү ссылкалар болобу, ар кандай сабактар болобу, сүрөттөр болобу, бүт ошол жака жүктөйт болчумун. И ошол жака даже башыма келген идеяны голосовой кылып эле таштап коюп атам. Кээде даже жазганга убакыт болбой калып атат. Мындай кылам деп эле жазып коем. И ошол идеянын баарын Кудайым буйрса Шеке үйгө барганда иштеп чыгамын. Анан билбейм. Сабак дагы ойлонуштуруп көрөсүң. Сабак бүт билими даяр информациялар толтура. Просто убакытта бардыгын упаковка кылып туруп анан сабак башташыңыз мүмкүн. Бирок бат сабактагылар, если прям сурансаңыздар, ортого түшүп бесплатно марафон суранабыз Гүлназ эжеден. Да. Буйруса марафон сабактарды да кылып турам деп эме кылдым. Хотя бы айына бир 5 күндүк. Новичокторду алып калыш үчүн эмне кылыш керек дейт? Новичокторду алып калыш үчүн новичокторго ушул компаниянын артыкчылыктарын, мүмкүнчүлүктөрүн айтып беришибиз керек болот. Аны эч качан дагы новичокторду коркутпаңыздар. Алар мындай аябай назик болушат да, жумурткадай болушат. Эгер бир нерсе болсо эле алар жарылып калышат. Алар коркот. Алардын мээси 100 миң деген акчаларга ишенбейт. Келгенде эле 100 миң сом айлык аласың, анан Дубайга барасың деп айтпаңыздар. Биринчи адамдарды продукцияга чакырабыз. Кел, башыңды жуу, тишиңди жуу, посудаңды жуу, так алып атасың, мына ошол нерселерди ал дейбиз. Ошол нерселерди алдыргандан кийин подаркаларга, акцияларга, лотереяларга кызыксарсаңар болот. Сен эгерде мынакей заказ кетирип актив боло турган болсоң, акчаңды төлөй турган болсоң, менин командамда ушундай лотерея бар, ушул жерде билектерди утуп калышың дагы мүмкүн деп айтасыздар. И обязательно продукциялардын уникалдуулугун айтышыбыз керек болот, тазалыгын, качествосын айтышыбыз керек болот. Анан ошолорду алып отурганча эле сен бул жерде иштесең болот деп айтышың керек да, айтышыбыз керек болот, кечирим сурайм. Мурда бизде онлайн бизнеске кызыктыруу оорураак болчу. Анткени онлайн бизнести баары билбейт болчу да. Өмүр бою мына канча жылдардан бери мектептерде гана окуп келгенбиз. Биз дистанционный окуганды билбейт болчубуз. Эч ким билбейт болчу да, биздин даже башыбызга келген эмес. Ал эми бизде мынакей бир жылдан өтүп калды да, даже да, биздин ошол мектеп канча жылдардан бери мектепте окуп келген окуучулар телефондо гана окуду да. И бул мектеп онлайнга көчкөндөн кийин онлайн бизнес башкаларга сунуштуу оор болбой калды. Азыр онлайн бизнес аябай өнүгүп атат, баары билет. Онлайн эмне экенин билип калды. Онлайн бизнестин эле айтышыбыз керек болот. И бул бизнести болушунча новичокторго жеңил бергенге, оңой бергенге аракет кылыңыздар. Мен дагы кошумчалай кетейин. Новичокторду алып калыш үчүн сиздер мындай мамилеңиздер дагы сонун болуш керек. Биринчи учурда мамилеңиздерди дагы түздөп алыңыздар. Если мамилеңиз жок болсо, же болбосо сразу эле чалып эле давай эме адам алып кел, же болбосо муну ал десең, уже качат да, бул мени алып атат, мен банкрот болуп кетем, кокуй мени бул акча киргизишим керек турбайбы деп качат да. Ошон үчүн биринчи мамиле кылыңыздар, проблемасын сураңыздар, канча баласы бар, кимдер менен жашайт. Биз болсо эфирден чыгайын деп атканда кирип атасың, Акмарал. Бул жерде бир кызга да жооп берип коеюнчу, YouTube каналдан чыгып калдыңызбы дейт. YouTube каналдан чыга албай жатамын дагы деле. Баргандан кийин буюрса сиздердин жардамыңыздар менен чыгам. Буюрса эме
подписчик чогулта коебуз. Командабыз уже чоң бирден группага жөнөтүп, алар өзлөрү бир сыйра подписка болуп, андан кийин дагы башка бирден таанышына подписка болуп койсо сизге 1,5 болуп кетет. Подписчик топтоп берсеңиздер 5 күндүк марафон уюштуруп беремин. Кайсы темада кааласаңыздар. Ошондой кыздар эмне кылалы? Бүтүрөлүбү? Биздин бизнес, ооба точно, биздин бизнес. Мамиле кылышыбыз керек да, сурашыбыз керек. Кайненең кандай? Кайнатаң кандай? Күйөөң урушпайбы деп сурап, видео алып анан ошого жараша аракет кылышыбыз керек да. Мындай да. Давайте мындай кыл, күйөөң урушуп баратканда телефонуңду ыргыт, күйөөң келгенде телефон кармаба, кайненеңди алдап кой. Өзү жакшы сөз айтсаң жылан ийинен чыгып дейт го. Миң ажан кайнене болсо дагы, миң ажан башка бир нерсе болсо дагы жакшы сөз айтып, ой сиз соны, сиз бар үчүн менде баары болуп атат дей берсе эле, уже алдамки уже жакшы сөз уккан адамга жагат да. Анан ошо кайненеси деле каршы болбой калат, күйөөсү деле каршы болбой калат. Баарысын болот. Мамиле болгондо ошол адамды кармап калганга жакшы болот да. Например, тааныш адамдар бири-бири менен учурашат го, туурабы? Тааныш адамдар бири-бирин кыйып кетпейт да. Ал эми тааныбаган адамдар жөн эле бирин-бири кесип өтүп кетет да. Бул жерде деле ошондой. Эгер сиз таанышпай туруп эле сен менин консультантым экенсиң, давай заказыңды кетир, давай иште адамдарды алып кел десең, сен кимсиң деп айтат да. Бизди тааныбаса, ким экенибизди билбесе да, ортобузда мамиле жок болсо, анда ал адамдар менен иштеши оорураак болуп калат. Ошондуктан ар бир сиздердин командаңыздарга келген консультанттар менен таанышып, мамиле курушуңуздар керек болот. Мен өспөй жүргөндө ошол мен глубинама түшкөн эмесмин. Жана бардык спикерлер айтты, глубинага түшкүлө дейт да. Биз андай кылбайбыз, только лидерлер менен иштешебиз, анын астындагы адамдар менен иштешпейбиз. Ошол дагы өтө чоң ката. Ар бири менен таанышып, ар бири менен мамиле куруп сүйлөшүшүбүз керек болот. Анан кандай кыйынчылык болсо дагы, эгер ошол адам менен мамилеңиз жакшы болгон болсо, дайым курбудай сүйлөшүп турган болсоңуз, кандай оорчулук болсо дагы ал адам сизди покидайт этип кетпейт. Ооба. Ушакка кирип кетпей десеңиз бирок дейт. Ооба, чындыгында эле ага кошулуп бирөө ушакташпай, наоборот мындай жооп беришибиз керек да. Чыгарыш керек да. Мындай кылып кой, эч нерсе болбойт. Күндөрдө да давайте, баары сонун болот. Баары сенин оюңа, сен ошону жаман деп ойлоп койгонсуң, ошон үчүн жаман болуп атат деп туруп, аны наоборот өзгөртүшүбүз керек. Ал өзгөргөндө анан күйөөсү да өзгөрөт, жанындагы адамдар да өзгөрөт, ошого жараша уже кыймыл аракет болуп, командасы чоңоюп кете берет. Баары бизден да. Баардыгы бизден. Биздин оюбуздан, биздин көз карашыбыздан, биздин сөзүбүздөн. Да. Ниетине жараша берди Кудай тамаша деп коет го. Ошондой эле да. Сонун сөздөр болду дейт. Рахмат Акмарал. Суроолор жок болсо, тогда девочки закругляйм. Барыңыздарга биз өтө чоң ийгиликтерди каалайбыз. Кудайым буйрса ошол жерде отурган 14 адам кийинки жылы ушундай жерде чогуу отуралы. Ошол күндөрдү Аллах бизге насип кылсын. Нефриңерди көрүп отурдук эле деп, Ооба, мына азыр ушул жерде отурабыз. Дейли буйрса баарыңыздар коркпой Алымга, Аллахка запросту кетириңиздер. Кийинки жылы ушул эки какылдап сүйлөп аткан кыз барган жерге биз дагы барабыз деңиздер. Өтө сонун бул жерге келип ар бириңиздер көрүшүңүздөр керек, эс алышыңыздар керек да. Бул жака келгенде мындай өзүңөрдү мындай байлардай элестетет экенсиңер да, байлардын жашоосу да. Биз бул жерге келип, мен даже өзүм ичкен соктун бокалын жууган жокмун вчера. Жөн эле жууган жокмун, мен жуугум келген жок. Мен бул жерге эс алганы келдим. 3 күн болсо дагы посуда жуубайын, 3 күн болсо да үй тазалабайын, 3 күн болсо да тамак жасабайын деп, мен даже бокалымды жууа койдум. Мен жанында бир орус эже жатат. Ошол алып барып жууп койду. Пожалуйста, хотите помочь, я не буду мыть деп айттым. Өзүн сүйгөн адам ушундай болуш керек да. Мындай айтканым да. Биз эртең кетебиз уже шаарга да. Эртең барып бизди күтүп турат да. Бишкек аябай чаң, билесиздер, аябай чаңдайт, прям подоконниктер, стенкалар бат-баттан эле чаңдап турат да. Эртең барсам уже үйлөрүм бардак болду, барып тазалайм, жыйнайм, баягы эле тамак жасамай, баягы эле идиш жуумай, баягы эле кир жуумай башталат. Хотя бы 3 күн ошол нерселерден кутулайын деп мен даже өзүм ичкен бокалды жуубай койдум. Да, ошол керек болду.
Анан барыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Бул ийгилик сиздердин гана колуңуздарда. Сиздер үчүн башка бирөөлөр келип иштеп бербейт. Эгер сиз консультантыңызга, лидериңизге ишенип аткан болсоңуз, анда бул өтө чоң ошибка кетирип атасыз. Ушул лидер мен иштеп кетсе эле мен ийгиликке жете коем десеңиз, бул өтө чоң жаңылыштык. Андай болбойт. Качан гана сиз ошол жоопкерчиликти мойнуңузга 100% алганда гана сизде өсүү болот. Эч качан эч кимге ишенбеңиз. Жанагы эриңе ишенгенче эки босогонго ишен деген сөз бар го, ошондой да лидерлерге ишенбейбиз. Лидерлерге өзүңөрдүн ийгилигиңерди ишенип алардын колуна бербегиле. Ооба. Да, эме кылат го тиги. Мен унутуп калдым туу, это бир нерсе айтайын деп эле. Бирдек айтайын деп бала. Ооба. Мен да бир нерсе унутуп калдым. Эгерде сиздер мисалы иштегиңиз келбесе да, иштегиңиз келип атат, акча каалап атасыз, сизде эс алгыңыз келип атат да, бирок сиз жогорудагы адамга ишенсеңиз да, мисалы мага ишенсеңиз, мисалы ушул барды эмди жылы мени апарат. Мен мисалы айттым группаларыма, мен 15 адам алып келем деп мен максатыма жазып койдум. Компания сонун блокнот берген. Ошол эмеге жазып салдым сразу эле. Мен эмки жылы 15 адам алып келем командама депчи. Анан ошол айтып коюптур, жазып коюптур, эми бул мени апарат деп отура бербеңиздер да. Мен аракет кылганым менен эгерде сиз аракет кылбасаңыз, каяктан келесиз да? Каяктан? Бизге окшогон эле канча адамдар келбеди. Бирөө акчам жок деп шылтоолоду, бирөө күйөөм жибербейт деди, балдарым менен бара албайм деди. Ой, койчу силер менен барганча мен өзүм семьям менен, балдарым менен барып эс алгым келет деди. Бирок кээ бирөөсү тоготпой да койду, ысык көлдү. Мен ысык көлгө барган жакты, мен Дубайга барып келгеним жакшы эмеспи? Ысык көл бек деле го, эми барабыз да ал жака бала чака менен, семья менен деп койду да. Бирок биз нак эс алгандай болдук да. Мен деле күйөөм менен деле келип жүргөнбүз. Бирок мындай эс алууну мен биринчи жолу көрүшүм да. Бул жерде значимость берет да, өзүңчө директорсуң, өзүңдүн командаң менен келдиң да, бул жерде башкача да. Ошол команда менен, наставниктер менен компаниянын деңгээлинде эс алган бул такыр бөлөк экен. Аллахыма шүгүр, что ушул нерсени бизге буйруп койгонуна. Ушул нерсени көрсөткөнүнө. Канча адамдарга ушул жердеги мындай энергияны сезип, ушул жердеги адамдардын жанында жүрүп, мисалы Дарья менен, даже Мирлан Батырханов деги эле мен драгоценный директор дегендерди биз эфирде эле көрчүк, чынын айтсак. Эми жолугушууларда көрчүк, бир эле сүрөткө түшүп кеттик. Ал эми азыр биз эмне кылып атабыз? Чогуу бийлеп атабыз, чогуу ырдап атабыз, чогуу тамактанып атабыз, чогуу прямойлорго чыгып атабыз да. Мындай болот экен да, эми алар деле адам экен да. Мындайча айтканда биз деле адам экенбиз. Сиздер да адамсыздар. Кичинекей адамдар экен десең. Аны кичинекей адамдарды группада сүйлөшөбүз. Пока болду. Аябай сүйлөгүбүз келип атат, бирок чыккыбыз келбейби? Да коймо. Ладно, жакшы жатыңыздар. Буюрса дагы эфирден. Мен ойлоп турдум да телефондончу. Драгоценный директорлорду көрүпчү. Булар аябай чоң деп элестеттим да. Анткени эфир дагы вес кошот да. Эме берет да. Биз силерге чоң көрүнөт калышыбыз керек, биз эле кичинекейлебиз да коймо. Сиздерге дагы ыраазычылык, сиздерге дагы чоң рахмат, что түн болсо дагы бизди таштап кетпей отурганыңыздарга, барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ушул жерде отурган ар бириңиздер өзүңүздөрдүн көздөгөн статусуңуздарды ачыңыздар. Чалгыламага деп коркутуп орундалсың. Чалабыз. Азыр сразу эле ушул жерде эле кайра сизге прямой эфир менен, эми жөнөкөй видео звонок менен чалабыз, Айзат 1:40 дейт. Акмарал Айзат 1:40 дейт. Ооба 1:40, 1:35 кой. Жактагыларга эң чоңу Айзат болуп калды. Кудай кой. Ну ладно, давайте сонун эфир болду. Аябай жактымага дагы дирип отуруп. Прям эфирге чыкканда ушунчалык инстаграмды жаман көрүшүм эле дагы сүйүп атам да, прям отура бербейли. Жок, давай эме береди. Укташсын, жакшы жатыңыздар.
Ертең да жолугушуулар болот, жолугушууларга барыңыздар, бизде эс алып эртең да сиздерге живой энергия бериш үчүн бизде эс алып. Биз дагы айтайын деген мен башында айтып кеттим го. Эртең 4 жерде жолугушуу болот, обязательно консультанттарды жана ишенбей аткандар, иштей албай аткандар, дооматын артып аткандар, фабрикти тоотпой аткандардын баарын жөнөткүлө. Барын жөнөткүлө. Катталдыбы, катталбадыбы, айланайын үйүңдө бош жатасың, бас барып келели, аштан фөжеген сыяктуу эле бас барып келели деп сүйрөп келиңиздер. Караколдун ашлампусын жеп келели деп алып баргыла. Эртең биз Айзат экөөбүз буйруса, Караколдо болобуз. Саат 1-де бизде Караколдо жолугушуу, кимдин консультанты Караколдо болсо, смело жөнөтүңүздөр. Биз даяр лидерлер чыгат. Эгерде жолугушууга консультанттарыңар келген болсо, даяр лидерлер чыгат. Даяр лидерлерди кааласаңар, эфирди сактабасаңыз, мен болду экинчи эфирге чыкпай коем. Давайте эфирди сакташыңыз керек. Давайте. Пока-пока.